Саламатсыздарбы, урматтуу замандаштар. Бүгүн биз Санжыра программасын улантабыз. Бүгүн биздин студияга келип отурган конок тааныштырып коелу. Белгилүү Манас изилдөөчү Темирбек Токтогазиев, муну кыргыз эли, жеке биз эмес, кыргыз эли дагы абдан жакшы билет. Бүгүн ушу Темирбек экөөбүз кыргыздын урууларынын таралышы жөнүндө кеп кылмакчыбыз. Анын ичинен Доломбийдин Куулунун кушчу уруусун талкуулайбыз. Эмесе Темирбек, кош келипсиз биздин программага. Ушул сиз кушчу уруусунун бир аз талкуулап чыгышын, анын келишин, аталышын баштап бир элге кызыктуураак бир айтып берсеңиз. Жакшы болот. Саламатсыздарбы, урматтуу мекендештер. Бул Санжыра деген өзү кыргыздын ооз-эки тарыхы, мындайча айтканда. Тилекке каршы ошол кагаз бетинде же болбосо теринин бетинде жазылган санжыралар сакталбай калган. Бирок биздин маалыматыбыз бар, ошол териде жазылып, байыркы замандардан бери Бакабут деген жазуу менен жазылган санжыра бар экен. Анан бул санжыралар ошол орто кылымдардан берки 600, биздин доордун 630 жылынан берки санжыра бар экен. Ал момундай Кытай жергесинде Төлөк Төрахан деген аксакалдын кыргыз эл санжырасы деген китебинде жарык көрдү да. Анан уруулар жөнүндө айта турган болсок, бул биздин уруулардын ичинде байыркы уруулар бар. Анан кийинки уруулар бар да. Бүгүнкү санжыра, бүгүнкү күндөгү биздин элибизге жеткен көптөгөн санжыра китептер бар. Алсак Сапарбек Закиров агайдын китеби, Сабырат Токуровдун китеби, Жапар Кенчиевдин китеби, Үсөйүн Ажынын китеби, Үмөт Молдонун санжырасы, Балык Ооздун санжырасы деген санжыралар бар. Бул санжыралардын негизинен мына Чыңгыз хандын жапырыгынан берки мезгилде камтыганда, негизинен адигене Тагай Наалы эжеден деп туруп, бери жактагы 15-16 кылымдан берки гана санжыра сакталып келет да, таратылып келет. Ал эми андан мурдагы санжыра тилекке каршы жоголуп, жок болгондуктан айтылбай келет. Бул санжыралардын арасында санжырачылардан бул Балык Ооздун санжырасы, анан Тоголок Молдонун санжырасы деген санжыраларда кичине нар жактагы айтылат да. Анан бул кушчу уруусуна келе турган болсок, бул кыргыздын сол канатынан Куулдан тарайт деп айтып келебиз. Ошол эле мезгилде бул кушчулар тууралуу бул байыркы эл экендиги, байыркы уруу экендиги дагы ушу байыркы жазма маалыматтар да бар. Мисалы үчүн 10-кылымда жашаган ирандык аалым, баягы саякатчы Итефери деген адамдын жазмасында бул Орто Азияга келгенде, Орто Азияда азык, анан кушчу деген уруулар, элдер жашайт экен деп жазып кеткен да. Бул 10-кылымда жазылган. Ал эми андан мурунку баягы жазмаларды карап көрө турган болсок, момундай Ханзу жазмаларындагы кыргыздар деген китеп бар. Бул китеп 2004-жылы Шинжан эл баспасынан жарык көргөн. Бул Сыматяндан берки Кытайдын биздин доорго чейинки 210-жылдан бери карай, ошол 1919-жылга чейинки период 24 хандыктын, Кытайдын 24 хандыгынын убагындагы императорлордун буйругу менен жазылган тарыхтын ичинен кыргыздар тууралуу маалыматтарды иргеп алып, анан чоң автордук коллектив, ушу кытайлык биздин бир боор кыргыздарыбыз Ханзу илимпоздору менен биргеликте мына ушул китепти жазып чыккан. Ушунун ичинде дагы ошол кыргыздын айрым бир чоң уруулары тууралуу маалыматтар бар. Ошонун ичинде кушчу тууралуу дагы маалымат бар да. Ал эми
тарыхчы, европалык тарыхчы Арнольд Тойнби деген бул тарыхтагы мындай орчундуу мамлекет түзгөн элдерди өзүнчө квалификация кылганда, классификациялап, анан 22 империяны бөлгөн. Анан ошолордун ичинде Кушан империясы деген империя бар да. Анан ал айтып атат, Кушан империясын бул биздин доорго чейинки 2000 жыл мурда дейт да. Эгер бүгүнкү күндөн ала турган болсок 4000 жылдан мурда болуп атат. Кушан империясын ошо үйөтчүлөрдүн 5 уруусу биригип туруп анан ушундай империя түзүлгөн деген нерсени айтып атат да. Ал эми үйөтчү дегенди бул каяктан алды десе, Кытайлар ошо кушчу дегенди үйөтчү деп жазып койгон да. Анан Кушан деген бар. Анан ушул жагынан алганда бул Тойнбиде дагы, могу Кытайдын жазмаларында дагы империяны, Египеттин империясын түзгөн фараондору үйөтчүлөр болгон деген маалыматтар кезигет да. Анан бул кандайча үйөтчү болду? Эгер үйөтчүбүз кушчу болсо, анда императорлор кушчубу деген ой келди да. Анан ошол Египеттин фараондорунун эмелеринин сүрөттөрү ого эле көп, бүгүнкү күнгө чейин сакталган сүрөттөр бар. Анан карап көрсөм, момундай императордун башына момундай эмени кийип алган куштун сүрөтүн. Анан ойлойм да, ушул байыркы кушчу болсо керек депчи. Анан ошондой эле мынакей бул дагы император отурат, мынакей башына куштун кебин кийип алган император. Мына бул жерде дагы куш үстүндө куштун эмеси келип атат. А бул жерде таптакыр эле куш болуп канатын эметип алганда, анан ушуларды ойлойм, булар өзүнүн ушул кушчу экендигин баягы увековечтетип, мындайча айтканда, орусча айтканда, кыргызча айтканда түбөлүктүүгө калтырыш үчүн ушундай бир ыкмалар менен өзүнүн кайсыл урууга таандык экендигин белгилесе керек да. Бирок эми бул менин оюм. А бирок буларды ошол именно кушчу болгон, анан кийин куштун ичинен кагастуу болгон же болбосо жаман кыз болгон деп айтыш туура эмес болуп калат. А бирок кушчу эли бул байыркы эл экендиги тастыкталып атат да. Анан экинчи жагынан алганда, бул биз жана 15-кылымдан 16-кылымдан берки эле санжырабыз деп атпайбызбы? 1460-1470. Ошол да 15-кылымдан бери. Анан мындай алганда биздин тиги ата бабаларыбыз байыркы замандардан эле баягы 7 ата өткөндөн кийин атанын 7-чи атанын атын кое берген да. Азыр мындай карасаңыз 2 ата өткөндөр деле коюлуп калып атат да. Анан орустарда жанагы Иван Иванович Иванов дегендей эле атасы да, баласы да, небереси да Иван болуп атпайбы? Ал эми бизде кыргыздарда бул катуу кармалган да. 7 ата жанагы кыргыз санжыраны эмне үчүн жазган, эмне үчүн ошол санжыраны сактап куйма балдарынын кулагына куюп эметкен, бул генофондду таза кармаш үчүн. Себеби 7 ата өтмөйүнчө кыз алып кыз беришкен эмес. Бул муну Алтай жактагы биздин боорлорубуз бар, кыргыздар. Булар азыр Алтайчы, анан Шорцы деп ошондой ар кайсы башка улуттар болуп кетти да, хакас болуп кетти. Анан буларда болсо уруудан кыз албайт да. Ошол өзүнүн уруусунан албайт. Себеби генофондду сактоо. Буларда дагы, бизде дагы ошол нерсе өтө катуу кармалып келген. Анан жанагы көпчүлүк учурда бир адамдын аты тигил урууда да бар, бул урууда да бар. Анан баягы урук башчысы болгондон кийин баланча атанын балдарыбыз дейт. Анан ушул жерде бизде чаташуулар көп болуп кетет да. Ал эми бүгүнкү күндөгү мына мен өзүмдүн санжырамды алып карасам, мен 22 атама чейин, 21 атамды өзүм менен 22 болуп атат да. Ошол кыргыздын байыркы Долон бийге чейин, Долон атабызга чейин 21 ата болуп атат да. Анан бирок ошол Долондон бери келгенде кушчу атабызга чейин 15 ата болуп атат. Анан ушул себеби мындай экен да, ар бир адам, биз баягы Советтер Союзунда өскөндө санжыра менен деле ишибиз жок эле. Баягы бир класста 30 бала окусак, кимибиздин кайсы уруудан экенибизди деле билбей эле аралашып эле биз баягы коммунизмдин куруучуларыбыз деп эле жашап келгенбиз да.
Бирок муну союз тарагандан кийин өзгөчө эгемендүүлүк алып мамлекет боло баштагандан кийин ой биздин тегибиз кайсы, уруубуз кайсы деп анан ушуга изилдене баштайт экен да адам. Анан улам жашы өткөн сайын изилденип эме кылат экен. Анан ошондо көрсө биздин аталарыбыз деле өзүнүн санжырасын баягы сактап, ооз эки болсо дагы сактап, же бир тетрадтарга жазып келишкен да. Анан ушул жагынан алганда бизде Кудайга шүгүр десек болот да. Мына 19-кылымда балык ооз атабыз санжыра кылып жазып ыр менен эме кылып кумар уулу да, балык кумар уулу. Анан өзү оозу балыктыкындай болгондон балык ооз деп, бул киши өзү чоң манасчы болгон. Кийин таластан Байтик баатыр баягы манас айттырып анан алып келип өзүнө жигит кылып айттырып жүргөн да. Анан бул балык атабыз бул Байтиктин мүрзөсүнүн жанында балык атанын дагы мүрзөсү бар да. Анан кечип кой. Ушул жерден да бир эмеге кете турган нерсе, бул балык ооз Ажыбек Таткановдун жүрбөдүбү? Жүргөндө Ажыбек Таткага Кокондон баягы бас ал деп коебуз го. Даны чогулткан киши келбедиби? Келгенде бизде тарыхыбыз бар, Манас деген баатырыбыз бар, аты атабыз Манас деп ошондо балык ооз кумар уулун чакырткан экен. Балык ооз кумар уулун чакыртып, анан баягы Манасты айтканда ал Оторкан, Орозкандан баштап айтып жүргөн. Анан ошондон өзбекче айткан экен. Экинчи сен Оторкан, Орозкан айтпай жүргүндө, айтпай жүргүн, сен Манастан баштап айткан. Бул шаманизм болчу. Тиги Манастан баштап мусулманча ошондон айтасың деп айттырбай койгон дейт. Эми идеология ар кайсы мезгилдеги идеология ар кандай болгондо, мына бүгүнкү күндө деле мына биз 21-кылымда жашап атабыз, Бизде молдокелерибиз Ирандан бүтүп келгендер бар, Пакистандан бүтүп келгендер бар, Египеттен бүтүп келгендер бар, Сирияда окуп келгендер бар, Саудияда окуп келгендер бар. Ар бири өзүнүн мектеби бар да, школасы бар. Анан карасаң тигиники туура эмес, мунуку туура эмес деп анан Манасты такыр эле айтпагыла, бул туура эмес деген дагы молдокелер бар да. Анан ошол мезгилде дагы Кокондун вассалдары деле ошондой эле болушкан. Анан баягы бизде Сагынбай Манаска исламды аябай эле исламдаштырып салган деп дагы айтышат да. Бирок мындай караганда Сагынбай болгону 3 кыш бул күндүр түндүр окуган эмес, бул медресени бүткөн эмес, бир молдолордон айылга келип калган молдолордон эле сабак алган да. Анан кат тааныганды үйрөнгөн. Анан ар кандай китептерди, балким диний китептерди да окуса керек, ошондо эле таасири болушу мүмкүн да. Бирок Сагынбайда антейли десек, коммунисттик партиянын доорунда жашаган Саякбайда деле диний мотивтер толтура да. Башка манасчыларда деле бар. Албетте кыргыз жергесине ислам дини алгач 751-жылы жана таластагы айкаштан кийин келген. 751-жылы мен атайын изилдеп көрдүм. Бул эмне болгон, кандай болгон деп. Талас жергесинде арабтар менен кытайлар 2 жолу согушуптур. Бири биздин доордун 36-жылы, экинчиси 751-жылы. Анан бул Кытайдын жазмаларында жазылып атат да. Ташкендин ханы дейт, Ташкендин ханын Кытайдын губернатору жарадар кылып өлгөндөн кийин анын баласы Бухаранын эмирине барып, анан ошол жерде ислам динин таратып жүргөн арабтарды жардамга чакырып дейт. Анан Балкаш боюндагы карлуктарды жардамга чакырып, анан таласка келип туруп, таластан кытайларды кубалап чыккан деген жазуу бар экен. Анан бул жагынан алганда, бул жанагы Ташкендин ханынын деп аткан бул Манас атабыз болуп атат да, хан, баласы Семетей болуп атат. Ошо 751-жылы Семетей атабыз 27 жашта экен да. Анан ушундай нерселер бар. Эми биз санжырага келели. Кушчу жөнүндө айталы. Эми Долон, мен өзүмдүн санжырамды айтып берейин. Долон бийден Домбул көбөш деп айтылат. Бул жерде көбөш ылдыйраак түшүп кеткен. Менин баягы тактоом бул негизинен менин чоң атам Токтогазы молдонун
санжырасына багытталып ошого таянып айтып атам. Анан домбулдан агуул куул, анан куулдан жайыл кандабас, анан кийин кулунчак, жайылдан каратал каранай. Эми караталдан биздин бутак кетет, каранайдан Кытай саруу кетет. Анан караталдан токтоболку төмөн, анан мундус, томон деп айтып жүрүшөт. Анан токтоболкудан кушчу. Анан кушчудан кара теңеш, төбөй, күнчөй, кагасты, чырымтал, көөнү жаман, анан кунук деп 7 бала кетет. Анан кара теңештен меңдуулат, жоош жетиген. Анан жооштон карала кардык. Караладан тыным сейит, алым сейит, төрө сейит деп кетип атат. Ал эми кардыктан болот, болоттон үч куртка, үч курткадан Кудайберди, Жантай, Бекитай, Кара Кужур, Боочу, Кожомжар, Темиркул. 7 уул. Ушу Жантай жөнүндө дагы. Анан Жантайдан Каймазар, Каймазардан Кенже, Түлөберди, Токто Күчүк, Таба, Чекир, Майтык, Шүкүр. Кенжеден Итим, Козубек. Анан Козубек жана Кангелдин атасы. Ооба. Анан Итимден Адылбек, Жамангыз, Акбото, Бүргө, Элчибек, Келдибек, Олжочу, Элдибай, Байгиши деген 9 уул да. Эми ушул жерде айта кете турган нерсе, Итим атабыздын, Итим бийдин 3 аялы болгон. Биринчи аялы Сулпиян деген энебиз, мындан 5 уул болгон да. Анан булар бүгүнкү күндө Жаман Сарт деп да жүрөт. Анан кийин баягы Сулпиянбыз деп да жүрөт да. Энесинин атынан дагы Сулпиянбыз деп жүрөт. Бирок бизде ошо туугандардын арасында баягы апанын балдары, эненин балдары деп элибизде айтат да. Анан бул Итимдин Жамангыз деген уулунан Бешкемпир, Беки, Ажыбек, Атантай, Бердалы, Мамыт, Бочо деген балдары болгон. Анан Бочодон Касым, Турсун, Арстанбек, Жүсүпбек. Жүсүпбектен Токтогазы, Токтогазыдан Шүкүрбек, Кемелбек деп Шүкүрбек менин атам да. Мына ошондо Долон бийге чейин биздин уруубузду Жамангыз уругу деп коет. Негизи Каймазар деп коебуз. Анан кушчу, бирок биздин ураныбыз Каратал. Каратал, ураныбыз Каратал. Анан ушундай алганда ошол Долон бийге чейин менден 22 ата болуп атат да. Бир аталыкты канчадан алабы ошондо? Бир аталыкты 30 жаш деп, жалпы ошол 30 жаш деп алынат да. Бирок мындай алганда кээ бир учурларда баягы 50 жашында көргөн балдар бар, кээ бир жашында 18 жашында эле көргөн бар, бирок орто эсеп менен ошол 30 жашта алган туура эле болуш керек. Бул жерде кушчу деп атпайсызбы? Ошо кушчу жөнүндө эмне кушчу деп эмне үчүн аталып калган? Ошого да элге бир баян берип койсоң. Кушчу деп аталган эки варианттары бар. Буну мындай да, муногу Кытай жергесинде Кызыл сууда Кара жүл, анан кийин Ак чий, Кара чий деген жерде кушчулар бар. Булар өздөрүн кутчу дейт. Кут кармаган эл дегенде кутчу деп айтылат да. Анан куш кармаган эл деп дагы бул ушундай эки эмеде айтылып келет. Ал эми менин туугандарым Таласта мына Кара суу деген айылдан болом мен. Аксай, Кара суу, Үчемчек, Арал, Коммунизм, Көпүрө базар деген айылдарда, Акжар деген айылдарда ошол биздин туугандар, ошол кушчулар, Итим бийдин балдары турат да. Анан мен негизинен ушул бүгүн Итим бий атабыз жөнүндө, Бүргө атабыз жөнүндө, анан өзүмдүн чоң атам Жүсүпбек Токтогазылар жөнүндө айтып берейин деп ойлогом да. Итим бий деп аталып калганы бул атабыз Кенженин уулу. Анан могу калмактардын жапырыгы деп 1600 жылдары 1635-тен 1748 жылга чейин калмактар 58 жылга чейин калмактар аябай баягы эзип
келген да. Анан бул калмактын булар өздөрү жаңгар мамлекети деп, жаңгар империясы деп түзүп, анан кийин көп 60 миң аскер менен келип туруп, анан карап жөн жаткан элди аябай базып, анан малын талап алып, анан албан төлөй турган кылып, аябай эзген да. Анан ошондо ушул калмак жуңгарларга каршы кыргыздын мыкты азаматтары чыккан, буларды эр деп, анан баатыр деп айткан да. Мисалы үчүн Эр Солтоной деп чыккан, бул мурда баягы кушчу деп жүрчүбүз. Анан кийин 2009 жылдары Дастан Исламовичтер биз жетигенбиз деп, жетиген өзүнчө уруу деп, анан булар бөлүнүп кетти да. Анан эрешимде ошол мезгилдерде чыккан баатырлардан мына Сарулардан Бердике баатыр деп, Бердике баатырдын жакында эле ошол бир чоң конференция өттү Бердике баатырга арналган. Ал эми кошчулардан Итим бий, анан Айтык деген бийлер болгон. Анан ал эми Сарбагыш Солтолордон дагы баягы мыктылар, саяктардан чыккан мыктылар болгон. Атаке баатыр деген, Темир Болот дегендер чыккан, Эсенгулдун аталары да болот. Анан ушул баатырлар өздөрүнүн чакан колу менен баягы көптөгөн жылдар бою ошо калмак кытайлар менен согушуп эме келген. Анан Итим баатырдын ошол кандайча баатыр аталып калгандыгы жөнүндө айтып берейин. Бул Санжырада айтылат. Кубат бий, Кубат хан, Кубат атабыз бул 1707 жылы Таластын Калба деген жеринде Жаңгушчу деген уруудан чыккан баатыр болгон. Кубат бий, Кубат хан деп да айтылат. Бул Кашкарды, Анжиян, Наманган, Фергана, тиги Лейлек, Баткенге чейин бийлеп, ошол жактан баягы салык алып, төлөм алып, бюджеттин ошол жактан чогулткан адам болгон. Бахадур хан деп коет экен. Негизи Бахадур деген баатыр деген сөз да. Бахадур хан. Анан бул негизи ошо Кытай менен, Цин менен баягы чек араны кармап турган адам болгон да. Чекти кармап, душмандарды өткүзбөй турган. Анан ошол баягы жуңгарлар менен алгачкы согуштарда булар жекеме-жекеге ким чыгат деп, анан баягы калмактардын мыктылары чыгат да. Жекеме-жеке деп. Анан жекеме-жеке дегенди жекпе-жек деп эч ким көрбөптүр да чыгып. Анан Кубат бий атабыз келип, Итим сен кандайсың дейт экен да. Анан кандайсың дегенде атынан ыргып түшүп эле, анан баягы атынын басмайлын тартып, куюшканын, көмөлдүрүгүн оңдоп, анан баягы найзасын, чопкут эмелерин, тиги чокморун, кылычын баарын камданып атка минип эле анан баягы чыгат экен ортого. Анан чыгарын чыгып караса эле дөб да, тиги калмактын эмеси дөб экен. Анан бирок намыс деп чыкты да. Чыккандан кийин баягы найзаны эрдин кашына, найзанын аркасын илип алып, анан төшүнө эме кылып келет экен. Анан ошондо экөөнүн тең найзасы экөөнүн төшүнө тиет да. Найзалар сынат, баягы төшүндө эмелери болгон да, бронялары болгон, чопкут бронялары. Анан найзалар сынгандан кийин анан кылыч ташат да. Анан кылыч ташып эметип отуруп, бир маалда караса баягы чоң кишинин шайы болуп калыптыр да. Бир маалда эле кылычы колунан ыргып кетиптир. Ыргып кеткенден кийин тигил аттан түшө калыптыр да. Анан бер жактагылар кыйкырат дейт, башын кыячап эле, башын кыячап десе. Анан Итим атабыз болбой эле аттан түшүп алыптыр да. Анан күрөшүп отургандан кийин бир топ убакытка чейин күрөшүп, анан баягы бир маалда колтугун алганда көтөрө турган болуптур да. Анан көтөрүп турган башын ылдый карап урган да. Анан мойну кырс деп сынган экен да. Анан ошондон кийин анан биргө эме Итим баатыр деп аталып калган. Итим атабыз ошондон баштап анан кийин бул ошол жуңгарлар менен болгон согушта бирден бир баягы кол башчылардын, жол башчы, аскер башчылардын бири болуп, анан Итим бий деп, Итим баатыр деп аталып калганы ошондой да. Ал эми Эр Солтоной дагы бул ошол согуштарда
Бул жанагы Абдырайымов деген бир летчик аксакал бар эле. Бул Атайын Эр Солтоной деп өзүнчө бир чоң бир дастан кылып жазган. Мунун кол жазмасын мен окудум эле. Кийин эпос кылып чыгарганда кенже эпостордун арасында Эр Солтоной деген эпос бар. Мунун 3/1 эле алып туруп чыгарыптыр да. Анан ошол жерде эпосто баягы миңдеген душмандын арасына бөрү киргендей кирип кырган эмесин сүрөттөйт Эр Солтонойдунчу. Анан бул биздин баягы акын аксакалдарыбыз, санжырачыларыбыз бул көбүртүп жабыртып эле жаза берет го деп ойлочумун да. А бирок могу китепти окуп атканда мына Ханзу жазмаларындагы кыргыздар деген Кытайдын жазмакерлери жазып атат да. Бул кыргыздардын баатырлары койго бөрү тийгендей тийди депчи. Анан ойлоп койдум да, бул чынында эле мунун бир нар жагында чындык бар окшойт депчи. Анан муногу Табаринин тарыхы деген тарых бар. Бул араб жазуучусу. Анан мында дагы ошол 7-кылымда араптын генералы Кутайби деген кол башчысы келип анан Сулуханга жолугат да, кыргыздын ханы Сулуханга жолугат. Анан баягы динге үгүт кылат да. Анан ошондо алгач жолукканын Табари жазып атат. Арабтардын аскерлери 11.000 аскер менен Самаркандты көчтөй кетип атабыз дейт да. Самаркандта арабтардын эмеси вассалда отурган экен да, бийликте. Анан ортодо түрктөр дейт да, кыргыздар, түрктөр. Анан булар менен кандай өтөбүз, эмне кылабыз, согушабызбы, кандай кылабыз деп кыжаалат болуп келатканбыз дейт да. Анан бир маалда кыргыздардын ажосу чыкты дейт. Бир 60-та 50-60 эле киши менен дейт да. Анан ак желек көтөрүп алыптыр дейт. Анан атпагыла дегенче болбой эле биздин аскерлердин бирөө атып ийип желек көтөргөн жигит кулап калды дейт да. Анан эмне болгонун билбей калдык дейт. Бир пастын ортосунда эле баягы чаң тополоң эле ыскып калды дейт. Анан карасак терде деле өлүп жатат, берде деле өлүп жатат деп жазып атат да, көп аскер чыгым болуп кеттир дейт. Анан антип баягы өзүбүзгө келдик дейт. Бир маалда карасак кайра ак желек көтөрүп чыкты дейт алдыбыздан. Анан ой токтогула, атпагыла деп анан баарына айтып, анан баягы элчини жибердик дейт. Анан бизди өткөзүп жибергиле деп. Өткөзбөсөк эмне кыласың деп сүйлөшөт да. Анан силерге катын балаңар керекпи дептир. Анан карасак дейт, булар баягы илгерки заманда аялдары менен, балдары менен ошо эле согуштарга барып эле анан баягы тыловой эмесинде тамак ашын жасап эметип жүрчүкен да. Анан карасак аялдарыбыз менен балдарыбыз жок дейт да. Колго түшүрүп кетиптир дейт. Анан бизге жол ачып бергиле, биз өтүп кетели деп атат дейт да. Анан баягы бу арабтар өздөрү пленге түшкөндөрдү аябай эзип жиберишкен да. Ошондойго деп ойлогонбуз дейт да. Анан катын балдарыбызды алып келип алдыга койду дейт. Анан жол ачып бердик дейт, өтүп кетишти дейт да. Анан карасак тигилерден жанагы тууду кармаган биринчи атып койбоду беле. Андан башкасынын баары эле соо дейт. Биздин далайыбызды жайлап кетишиптир дейт. Көрсө жана ит уруш деген урушту кылчу экен да, тийип качып. Анан ушундай нерсени жазып атат да. Анан бул Табари бул 7-8 кылымдагы окуяны жазган араб жазмасында, Кытайдын жазмасында, анан өзүбүздүн кыргыздын жана санжырачы акындын чыгармасында дагы ошол бир эле окуяны мындай салыштырып көрүп, анан мында бир мындай эме бар болуш керек деп калдым да. Себеби мына 2010-жылы бизде революция болбодубу? Анан аянттай болгондо Бакиевдин сүйлөгөнү бүт дүйнөгө кетпедиби? Ой, аларды атып атса колунда куралы жок. Тиги куралчандарды көздөй чуркап атат. Булар кандай эмелер деген нерсени берди да. Анан комментарий берип, ичип алган, наркотик тартып алган, антип алган, мынтип алган деген дагы комментарийлерди берип атты. Бирок ошол жигиттердин көкүрөгүндөгү баягы эрдиги, жүрөгүндөгү жалы бар жигиттер экен деп калдым да. Ошол куралы жок, кура атып аткан жака барып ак үйдү алган жигиттер дагы ошол биздин ата бабалардын урпактары, кыргыздын балдары деп билдим. Анан себеби кыргыз баласындагы эрдик, баатырдык,
тайманбастык, эч нерседен коркпоштук, эр жүрөктүүлүк бул кыргыздын бирден бир касиети. Бул билинбей жүрө берген менен жанагындай чече турган мезгил келгенде адамдын тагдыры чечиле турган, элдин тагдыры, журттун тагдыры чечиле турган мезгилде ойгоно турган кыргыздын жакшы касиети экен деп ойлодум. Ал эми Темирбек, бул кеширип кой, сөзүңөр алчы. Жана айтып атпайсыңбы, Этим, Эсенкул, Атаке, Жайыл ошол кезекте согушкан. Жанагы Тума би, Саруу булар өтө кезегинде чоң рол ойношкон. Эми ошо Этим бийдин баласы Бүргө Баатыр канчалык деңгээлде теги кыргыз элине кошкон салымы канча? Ошого да токтолуп кетсек. Бүргө Баатырдын салымы кыргыз тарыхында бул Ополтоодо эле десем болот. Себеби өзү баягы Каранын ханы Гамбүргө деп айтылат. Бул Бүргө Баатыр деп аталып калганы бул 13-14 жашында баягы жылкы кайтарып жүрсө черикчи бий, саяктардын черикчи бийинин жигиттери менен казакка жылкы тийебиз деп барып, анан жылкысын тийгенде казактын эмелери билип калып, анан артынан бир топ кол менен кубалаганда анан жылкыларын таштай качкан экен да. Таштай качуунан кийин баягы бери ашат, ашып анан жанагы могу мерке өзү негизи кушчулардын жери эсептелген. Бүргө атабыздын сөөгү дагы ошо меркеде жатат бүгүнкү күндө. Анан ушул жылкы кайтарып жүргөн балага келип тигилер бир 10 чакты жигит экен. Анан бир тамаша кылалы деп анан Насыбай барбы дейт. Анан бар деп анан чакчасын берсе, Насыбайын баягы улам бирине берип отуруп, анан чакча бошоп калат да. Анан бирөө чөнтөгүнө салып коюптур да. Ой, анан байкелер чакчамды бергиле десе, бербесек не кыласың ана мына деп, анан жалгыз баланы эмне кылабыз, бир жылкысы мындай эле айдап кетели деп эметишкен экен. Анан баягы Бүргө атабыз ошо нарак барып бир жерде төөнүн кар жилиги жатканын, жото жилиги жатканын көрүптүр да. Анан барып баягы жото жиликти эңип алып келип, анан ай байке бербейсиңби дейт. Анан эле бербейм деп, анан уже тигилер баягы конфликт өтө баштаганда анан тизеге чааптыр да. Анан улам бирөөнө барып тизесине чаап отуруп туруп, баягы 12-13 жигитти баарын аттан түшүрүп, колу буттарын байлап, анан алып келген да. Аттарын эме кылып. Анан баягы Этим би эми бул өзүбүздүн эле адамдар болгондон кийин өзүбүздүн адамдар. Анан баягы кой союп, баягыларды коноктоп эме кылып, анан билет да эмнеге келген. Бирок ошондо бир айтылат, бир-эки бар версия болуп айтылып жүрөт ушул окуя. Анан баягы бир аксакалы бар экен, баягы баарынан озун сүйлөп аткан аксакалы бар экен. Анан ошого Шайбек биле атында. Ошол аксакалга айтат экен, сиз анда касам ичип туруп ант бериңиз, анан кой берейин дейт экен да. Анан болгон ишти болгондой айтып барасыз бийге, черикчи бийге депчи. Анан макул деп анан касам ичкен экен да. Анан баягы коноктоп антип минтип, анан баягылардын аттарын берип анан кетирип ийет да. Анан кургол барышат да. Кургол барат, анан эмне десе, ушинтип казакка бардык, анан тигинтик согуштук, антип минтип, анан буякта айтпай коюшат да. Анан Бүргө Баатыр 2 жылдан кийин баягы саяктарга барат экен. Анан барганда анан Бүргөнү баягы ошо жолдон келатканда ошол тоноп алды, антип минтип деп айтышкан го. Анан черикчи бийдин ачуусу келип, Садыр. Садыр бийдин ачуусу келип эметкенде, анан кийин баягы баланча деген киши кайда дейт экен да. Ошо жигиттердин башчысы эле деп. Бүргө дегенин ким дейт да. Анан чакыргыла дейт, анан баягы келип анан болгондой айтып берет да. Анан ушундай бир тарыхый эмелер бар. Бирок Бүргөнүн негизги дагы бир окуясы бул Солто менен Сарбагычтын чабышы. Бул 1823-жылы болгон. Бул чабышта Солто Сарбагыч эми бир туугандардын арасында
эки бир тууганын ортосунда деле таарыныш болуп, анан бири башка жака кетип калып, башка элдердин Таштанбектин окуялар көп эле да. Айтамга атка койдуруп албады беле. Ошондон уруш чыкты да. Сарбагыш. Сарбагыш менен Солтоонун урушу ошол 1823-жылы болгон экен, жазында. Анан согушабыз деп Солтоодон 10.000 жигит, Сарбагыштан 10.000 жигит, баягы айры алганы айры, найза алганы найза, кылыч алганы чалгы алганы болуп жарактанып согушабыз деп турат экен да. Анан ошондо бүргөнү ошо Солтоону чапканы жатабыз деп Ниязбек, Ормондун атасы Ниязбек кат жиберет экен. Келип бизге кошулсун деп. Бүргөгө. Бүргөгө. Жаңгараштын атасы Накай, Канай. Эшкожо тиги Канай экен. Канай кат жазып, Сарбагышты чапканы жатабыз, аскер жыйнап бизге келип кошулсун деп кат жиберет экен. Анан экөө менен тең мамилеси жакшы экен да. Солтоонун төбөлдөрү менен да, Сарбагыштын төбөлдөрү менен да. Анан бирок 500 жигит алып, анан могу эменин ысык атанын үстүндө ашуудан ашып келет экен. Анан келсе кылкылдаган эл дейт. Биягы Солтоо, тиягы Сарбагыш болуп турган экен. Анан баягы Ормон менен Жаңгарачка келип, эми бир эле элбиз, бир тууган элбиз. Урушпай эле жарашпайсыңарбы десе, жок, урушабыз дейт экен. Анда чечен жарыш кылгыла алды менен. Анан чечен жарышта эгер жеңсе, балким кимдин чечени жеңсе ошонуку болсун деп айтат экен да. Анан эменин Сарбагыштын Каражаак Калыгул деген чечени 25 жаштагы жигит экен. Тилинен чаң чыккан чечен болгон экен да. Анан Солтоодон кайсы кимди чыгарабыз деп, тиги чеченди, бу чеченди деп, эми кыргыздын ичинде сөзмөр адамдар көп да. Анан бирин да жаратышпайт экен да. Анан ошондо бирөө айтат экен, кой келди чеченди салбайлыбы деп. Анан кой келди чечен деген убагында аябай болуп турган сөзмөр адам болгон экен. Бирок ошол мезгилде 86 жашта экен. Кой келди чечен. Аны өзү ойбай чоң киши болгон экен, карган төбө деп койчу экен да аны. Баягы тоодой болгон чоң киши болгон экен. Анан Жаңгарач би баягы өзүнүн байларын, жигиттерин жиберет да, баргыла, байкап көргүлө дейт да. Эгер алжып калыш деле мүмкүн, алжып калсаң уят болобуз. Эгерде силердин барганыңарды аңдаса, анда алып келгиле дейт экен да. Анан ошондо баягы жаздын, эрте жазда боз үйдүн капшыктын түрүп коюп жаткан экен. Анан төшөккө жатып калган киши экен да. Анан баягы байлар келип ит үрүп, анан кийин атын алып жигиттерин үйгө ассалому алейкум деп киргенде, жигиттер, бу карган төөнүн кереги тийип калган го, болбосо келбейт элеңер деп туруп баягылар кубанып кетишиптир да. Сүйүнүп кетип, анан кийин баягы аксакалды алып барабыз деп, эметсем баса албайт, карган киши да, бирок акылы тунук. Анан боз үйдүн керегесин бүгүп туруп, анан аттын бир жагына жүк артып, төөгө артып барып, бир жагына жүк артып, бир жагына тиги аксакалды жаткызып, баягы төшөгүн тумчулап, анан алып келишиптир баягы согушабыз деген, ошо Бириккен деген жерге. Анан алып келгенде кыргыздын мыкты табыптары менен баягы багалан козунун шорпосун берип, анан саамал кымыздан берип, чайкаган саамалдан берип, баягы 2-3 күндө кишини бутуна тургузуптур да. Анан согуш башталат дегенде, анан алды менен 2 хан учурашсын дептир да. Баягы дөбөнүн бир жагында Солтоолор, бир жагында Сарбагыштар 10.000ден 20.000 киши, ортосунда биргө 500 аскери менен биргө батыр. Анан баягы 2 хан, Жаңгарач 25 жашта экен. Ормон 32 жашта экен ошондо. Анан экөө баягы учурашыш керек да. Анан экөөнү 2 жигит атты жетелеп барып анан учурашыш керек экен. Анан кой келди чечен Жаңгарачка айтыптыр, эми Жаңгарач балам, хансың, бирок Ормондон кичүүсүң. Ормон душманың болсо да агаң. Салт боюнча кичүү киши саламды биринчи айтыш керек, салам айткын дейт экен. Бирок ээрден оодулба дейт экен да.
Анан ат жетелеген баягы жигитке айтат экен. Ассалому алейкум деп салам айтып, экөө кол алышарды аттын башын тартып коюп алам дейт экен да. Ормон келатып кыжаалат болуп келет экен. Мен эми кантип салам айтам? Кичүү болсо, анан айтпай койсо эмне кылабыз деп кыжаалат болуп келатат да. Анан баягы дөөгө келип жакындап калганда анан жаңгарач ассалому алейкум дептир. Ассалому алейкум деп анан экөө баягы кол алыша турган болгондо баягы жигит Койгелди айткандай аттын башын тартып коюптур. Ошондо ормондун көчүгү эрден көтөрүлүп бүтүп калыптыр да. Анан ошондо анан деп карап турган элге кимиси салам айтты деметкен угулган жок да, били угулган жок. Ал убакта микрофон жок. Анан сарбагыш Ормон хан ийилип салам берди деген эме болуп калат да. Сарбагыштардын шабайы кичине чөгүп калат. Солтолор болсо, ой биздин ханыбызга ийилип салам берди болуп калат. Алыстан көрүп тургандар, ой тигиндей болдум деп. Анан чечен айтыш болот. Ошол дөөгө шырдакты ала кийисти жайып коюп, эки чеченди алып барып коюп, кымызды эмелердин баарын суусундуктарды коюп, боорусок нандарды коюп, анан чечен айтыш башталат. Анан ал убакта ошол жана микрофондун жоктугунан кылкылдаган эл укпайт да. Анан хандарга эле жеткизип барып турат да. Биякта Ормон менен Жаңгарачка эки жигит угуп турат, сыңар тизелеп. Койгелди минтип айтты, Калыгул минтип жооп берди, Калыгул минтип суроо берди, Койгелди минтип жооп берди. Анан экөө эки жакка чаап кетет. Ал мезгилде дагы эки жигит келип отурат да, баягы посыльныйлар. Анан ошондой болгондон кийин баягы чынында кара жаак Калыгул эми жаш да, жаш тилинен чаң чыгат экен да. Койгелдин эти менен тырпыратыптыр да аябай эле. Анан Койгелди көксөп абышка да. Анан ал киши айтыптыр. Эми Калыгул балам, чынында мен сага жеңилдим. Мен батамды берейин. Менин деле Койгелди деген атым бар. Кыргыздын учу кыйры мени деле тааныч эле. Эми сен өсүп келаткан баласың, мен сага батамды берейин дейт да. Анан баягы эри түшөт да. Бирок менин бир өтүнүчүм бар, ошону аткарасыңбы дейт. Аткарайын дейт. Анан белиндеги курун чечип туруп, балам буга ошо кумалак чогулта кой дейт. Анан ошол жерде баягы мал жайылган койдун кумалагынан чогултканбы же ошо кумалактай болгон таштардан чогултканбы сыгылып бир топ кылып алып келиптир. Эми балам аны төктү, анан 40-ты сана дептир. Анан муну берге түй деп анан таягы менен берге түй. 60-ты сана берге түй. 80-ди сана берге түй. 100-тү сана берге түй. Анан 5 жерге түйдүрүптүр да. Эми мен батамды берейин, алды менен муну ханың алып барып кел дейт экен да. Ой эмне деп айтам десе, ханың өзү билет. Берип коюп эле келе бер дейт экен. Анан баягы шедиреңдеп баягы жер жетип барат да хандын алдына. Буйруса биз жеңдик. Ханым дейт. Анан муну сизге бербейди дейт. Анан ой токто дейт. Анан токтоп калат да. Анан бул эмне дейт. Чеш дейт. Анан чешсе кумалак. Бул эмне 40 кумалак. Бул эмне 60 кумалак. Таңды каяктагы жеңген деп туруп анан камчы менен Калыгулду баштан ары чаап эткенде, жондон ары. Чаап ийгенде Койгелди чечен баягы чечен жарышка баратканда айткан экен. Мен эми эчкин жашындай жашым калды. Эгер жеңилсем, менин бир жалгыз тишим бар деп анан бир тиши бар экен, мынтип кыймылдатып ушуну жулуп салгыла дейт экен да, жеңилип калсам. Эгер жеңилип калсам, башымды жерге салып отурам дептир. Жеңе турган болсом, анда тебетейди көк кыргытам, чабылга өткүлө дептир да. Анан баягы карап отурат да тиги абышка дөбөдө. Анан Ормон хан камчы менен Калыгулду жондон ары чапканда тиги киши тебетейин алып туруп көк кыргытып коюптур да. Анан эле тигилер бу сарбагыштын башынан бак кетти деп эле анан кийин баягы эме болгон, ошондо айтып калат. Баягы адамын өлтүрбөгүлө, бирок малы келин талап алгыла деп анан баягы үйлөрүн өрттөп, малы келин окаттарын талап алып эме болгон да. Анан ошондо кийин Бүргатабызды Кокондун, бул эми негизинен Кокондун төбөлдөрү менен катуу согушкан да. Кокон төбөлдөрү менен согушуп, анан баягы Кокон хандыгы дагы бул өзүнчө бир чоң баягы бийлик болгон. Коконго дань төлөп турушкан да. Анан баягы кыргыздар көпчүлүк учурда тоң моюндук кылып бербей, керек болсо келсе анан көрөбүз,
чабышабыз деп төлөбөй койгон учурлар көп болгон. Анан аскер менен келип, анан чынында баягы машыккан, дасыккан аскерлер келип, тияк Актала, биягы тиги ат башы Нарынга чейин биягы таласка барган, эметкен, чапкан аскерлер. Ошондо Кокондун аскерлери такыр ала албай койгондон кийин Кокон атайын бир киса берди, мындайча айтканда шпионду тыңчыны жиберип, анан ал ошол бригадабыздын баягы куйкасы тилинген болот. Кубат бей Кытайга барганда тилген болот. Анан ошондо чачтарач болуп келет да. Анан уу сыйып алган эме менен бир 2-3 ай жүрүп, анан кийин баягы самтыр. Самтыр ошол келип, анан кийин ууланган чачтарач менен лезвие менен башын куйкасын тилип коюп, анан кийин баягы тилинген куйканы эме кылган, ошондон өлөт да. Анан ошондо Акшербет деген эжебиз, ушу бригадабыздын кызы, бул баягы Солтонун хандары барганда ошо кошуп атат дейт. Алар эми баягы сырт бош үйдө турат да, наркы боз үйдө кошуп атат. Анан Долононун топпутак толгоп алган ханатам, Сарбагычтан Солтону коргоп алган ханатам, Карагайдын какпутак кайрып алган ханатам, Сарбагычтан Солтону айырып алган ханатам деп кошуп атат дейт да. Анан баягы Канайдын ачуусу келип, чөнтөгүнөн кестигин алып, макисин, анан отурган кийишти тилип ийиптир да. Бул качан эле бул биргө бизди коргоду эле, качан эле эметти эле деп, анан баягы кеттик, эмнени мазактайт деген экен да. Ошол жерде кое туруңуз, дагы биягын кошсун деп, анан балам кайра кошчу дейт экен да. Анан ошондон тиги Акшербет анан кайра кошуп атат дейт. Солто келет дегенде Сарбагычтын кыз келин ычкырын чечип сийбеген, Солто келет дегенде Сарбагычтын балдары жалбырака эчкини сааса ийбеген деп кошуптур да. Анан ушундай кошкондон кийин мына ушинтип кошпойбу деп, анан кийин баягы отуруп калган дейт. Ушу бригадабыздын. Мен бир нерсени кошуп коеюн, кийин туура эмес болуп калбасын. Урматтуу замандаштар, бул жанагы Каражак Калыгул деп атпайбы? Бул деген Ормондун агасы Олия Калыгул эмес. Бул Сатыбалдынын кубатынын Калыгулу. Бул дагы өзүнчө чечим болгон. Ошо Каражак Калыгул жөнүндө сөз болчу да. Олия Калыгул деген Ормондун агасы 6-7 жаш. Ормондон бир топ улуу болгон. 6-7 жаш улуу. Ормон ханды могул эмеде хан көтөргөндө, Орто Токойдо хан көтөргөндө, ошондо Калыгул Олиянын ролу өтө чоң болгон. Алды менен Ормон менен сүйлөшүп алып, анан кийин булар тактикалык жол менен анан Ормонду хан көтөргөн да. Тигил эмеде баягы Сарбагыч Солтонун чабышында бул Каражак Калыгул, бул Ормон хан 32-де болсо, тигил 25-деги болуп атат. Ошол Каражак Калыгул деп коет. Ошол эки Калыгул бар, ошону. Темге дагы бир айтып коеюн, баягы да түшүнүш болуп калбасын. Жанагы өзүң айтып атпайсың, жанагы кой келди чечем менен тиги айтышты депчи. Эми жанагы Акшербет кийин бирге атасы каза болгондо кошуп атпайбы? Солтону коргоп калган Сарбагычтан атам деп. Ошондо дагы кестикти алып чыгып, качан менен бирге коргоп жүрдү деп кесип жибербедиби? Ооба. Ошонун экинчи варианты мындай айтылат. Жан бирге келбедиби? Өкмөргө тең мен жакшымын. Мен кимге жардамдашышым керек дегенде, өзүң айткандай тери кат жөнөтүп, буларга кат жөнөтүп туруп алганда, мына уруш башталат дегенде жана Тукал ачуу кыйкырып бар эмес, бакырып каратал деп тиги Солтон тараптан кыйкырып калганда, Сарбагыч бирге кошулуп кеткен экен деп качып чыкканда. Ошол жанагы Солтондун жанагы канайын жини келген ошол, качанма бирге эме бер деп кесип жиберген. Анан жанагы карый айтып атпайбы, канай уулум сага жакпай калды окшойт бул Акшербеттин эмеси. Кайра кошчусу дебеди. Кайра кошкон жана өзүң айткан. Туура болду. Анан бул жерде ошо Акшербет эжекебиз дагы аябай мындай зирек болгон экен. Анан бул негизи Кубат бий менен Бүргө Батырдын экөөнүн ортосунда дагы конфликт болгон. Экөөнүн ортосундагы мамилеси дагы ага менен ининин ортосундагыдай мамиле болгон. Бул дагы өзүнчө бир айта кете турган тарыхый окуя да. Бүргө Батырды ошол жигитинин жанагындай ачуу кыйкырыгы бар экенин Кытайдын императору угуп,
анан Бүргө Батырды чакырат экен да, конокко чакырат да. Анан ошо Тукалды алып дагы бир жигити менен, 2-3 жигити менен эле барат экен. Анан кетип атканда жолдо какшал тараптан өтүп баратат да. Жолдо баягы Кубат би отурат да. Кубат би отурат, анан барып Кубат бийге учураша кетейин деп, анан чек арада кайтарып отурат да. Уруксат сурайын дейт. Уруксат сурайын дейт. Анан барса жок экен да, Салбурунга чыгып кеткен. Анан 1-2 күн күтөт, жок. Анан кийин коем кайра келатканда учурашармын деп кете берели, жолдон калбайт, анан кете беришет да. Анан барып император менен жолугуп, анан кийин кайра келатып, анан кийин ортодон 1-2 жыл өтүп кетет да. Анан алыс жолдо ат менен барышкан, түнөп конуп дегендей. Анан келсе Кубат би үйүндө экен да. Анан жигиттерин айтат экен, бир өргө тигип бергиле, эс алсын деп кабыл албай коет экен да. Анан баягы козу союп берип коюп, тамагын берет, ичимдик жана кымызын берет дегендей, ачыткан жанагы кымыздын ачытканынан берет. Анан ошентип 40 күн кабыл албай коюптур да. Баягы же кетирбейт, же кабыл албайт. Анан 41-күн дегенден баарынан келсин деп атат дегенде, анан барат да, баарынан. Мынча жигиттер кармагыла дейт да. Анан баягы кармаганда эмне үчүн уруксаты жок кетесиң. Баягы Кытайдын императору рубин берет, кызыл таш берет да. Анан рубинди тартуу кылып Кубат бийге берет. Анан анысын алат. Бирок кандай бул кийинкилерге дагы сабак болсун деп туруп, анан уруксаты жок кеткенде анан куйкасын тилдирип туруп, анан туз менен жылкынын жалын майдалап туруп, баягы тилген жерге септирип коет да. Анан ошол кийин башында ошондо да каңк эткен эмес экен. Кыңк эткен эмес да. Эч эме болгон эмес. Анан бул жерде Бүргөнүн дагы баатырлыгы бул өзүнчө бир нече саат айта берсе боло тургандай окуя. Бул Бүргө Баатыр кийин Кубат би Ажыбек Даткага кудасы болгон, Ажыбекке келип конок болуп, анан бул бияк менен Чүй менен барып, тиги Мерке, Кулам менен Жамбыл аркылуу барганда, Тарас аркылуу барып конок болуп, таластын төмөн жагында, анан кайра мындай кетип калсам, Бүргө угуп калса, аябай менден коркуп, өч алат деп коркуп келбей койду деп, анан мындай таластын ичи менен кетели деп. Бирок жигиттерин айтыптыр, жигиттер сак болгула. Сак болгула, мен куйкасын тилдим элем, бул биздин баарыбыздын куйкабызды тилиши мүмкүн. Деп ал убакта Бүргөнүн аты дагы Каранын ханы Камбүргө деп атагы чыгып, баатыр атанып калган кези. Анан Бүргө Баатыр, Бүргө атабыз ошол эмеде тосуп алат, Кубат бийди жигиттери менен тосуп алып, тай союп, коноктоп, анан 1-2 күн коноктойт. Анан бай өзү узатып, өтмөккө чейин узатып барат да. Анан баягылардын ичкени, ирим жегени желим болуп, түндө суктабай, түндө келип куйкабызды тилет деп, тамакка уу берип коебу деп аябай сак болушат да. Анан жолдон буктурма жаткан окшойт деп, анан баягы Бүргө Баатыр узатып коюп кайра кайтып кеткенден кийин бир топ убакытка чейин, бир топ жерге чейин келсе эчтеке жок. Буктурма жок, эчтеке жок. Анан Кубат би айтат экен, аятта уят болдук. Жүргүлө эми кайра баралы деп. Анан кайра кайтып Бүргөнүн артынан келип, анан өзүнүн жанагындай арам оюн ортого салып, ушундай болду эле, эми чыны менен баатыр экенсиң. Эми экөөбүз кудалашалы деп, анан ошо Агыш Айбек деген баласына, анан Бүргөнүн Кубат бийдин баласы да, анан Агыш Айбек деген баласына Бүргө атабыздын Акшербет деген кызын кудалайт да. Анан баягы Агыш Айбек Акшербеттен тукум жок дейт. Байыркы эмеде ошол айтылып калат. Баягы Чыңгызханда деле Чыңгызханды атасы баягы кудалаган жерине таштап кетип атпайбы? Эсүгей уулун таштап, анан 1 жылдан кийин келип алып кетип атпайбы? Балдар көнсүн деп. Анан берди Агыш Айбекти таштап кетет экен. Анан бул аябай эрке өскөн бала экен да. Анан Акшербет эжебиз жакпайт да. Эми бул эрке бала экен, эми мен буга кантип тием, анан эмне деп баягы атасына, эми энесине айтат, анан энеси атасына айтат дегендей. Анан Бүргө атабыз, балам, куйкам
курушуп турат, келип укалап берчи дейт экен да. Анан Акшербет эжекебиз келип атасынын башын баягы кармаласа эле кыйма чийме тилинген да. Анан чоочуп кетет экен. Ой ата, бул тиги өзүңүз хан болуп турсаңыз, анан сиздин башыңызды ким мындай чийген, тилген десе, анан кийин кайнатаң тилген эмеспи дейт экен да. Анан деп анан менин атам Каранын ханы Гамбүргөнүн башын тилген болсо, анда элди жөн койбойт турбайбы, окуй мен барайын деп анан кийин кеткен. Ошондо барган экен да. Анан бир жылдан кийин алып кеткен. Бирок эми алардан урук барбы, жокпу? Тукум жок дейт аларда. Мен чынында иликтеп көргөн жокмун. Мен карап Балким дагы иликтеп көрүш керек да. Агышай мен Акшербеттен жок дейт ошо тукум негедир. Анан кийинки атабыз, мен өзүмдүн чоң атам Токтогазынын атасы Жүсүпбек жөнүндө дагы айтып берейин. Жүсүпбек бул 12 жашында бул Кокондун бир табыбы таласка келип, анан баягы чөп чогултат экен да, дары чөптөрдү чогултуп, анан бөдөнө кармап эметип жүргөндө, анан баягы бала кызыгып Кокондун тиги табыбына, анан чөп чогултушуп берип, эме кылган, бөдөнө кармашып жардам бериптир да, анан жагып калыптыр. Анан ошо энебизден, чоң энебизден атасы өлүп калып, анан баягы жетим калган кез экен да, 12 жашында. Анан бочо атабыз ошол талас өрөөнүндө 40 жигит кармагандардын эң акыркысы ошо бочо атабыз болгон экен. Анан бочонун уулу Жүсүпбек болуп атат. Анан Жүсүпбек чоң атабызды ошо Кокондун ордого алып кетишет да. Анан ордого алып кетип, ордодо тарбия алып, ордонун жана табыпчылыктын өнөрлөрүн үйрөнүп, анан Шералы хандын Урбүбү деген кызына үйлөндүрүшүп, анан таласка наместник кылып жиберет да Жүсүпбек атабызды. Ошондо таласка келип, 25 жашында таласка келип, таласты бийлеп турат. Анан 37-ге чыкканда Байтик баатыр конокко чакырып, анан бир-эки жигити менен келген экен. Анан баягы коноктоп, анан кайра кетип атканда жолдон өлтүртүп коет да. Ошо биринчи Байтик баатыр менин чоң атам Жүсүпбекти өлтүртөт. Анан Рахматулланы, Токмоктун бегин Рахматулланы эметет, экөө тең Кокондун баягы наместниктери болуп атпайбы. Анан талас жергесинде айтып калышат, Жүсүпбек чоң атабыз жөнүндө бул кара түймөгө операция жасаган экен. Кара түймө деген аппендицит да, койдун каржылыгынан скальпель жасап, анан ошону эме кылып туруп, кара түймөнү алган табып болгон экен, бир табыпчылык жагы. Анан чөп жар менен эл дарылаган. Анан баягы Кокондун наместниги тиги Шералы хандын ал убакта Кудайыр хан болуп турган, Кудайыр хандын баягы күйөө баласы деп, анан эл дагы эме болгон экен да, баягы почет менен эме менен карашкан, баягы салыгын жыйнап жетке жөнөтө турганын жөнөтүп Коконго эме кылып турган. Анан кийин ошондо 37 жашында Токтогазы чоң атабыз 3 жашында калып атат да. Жапжаш эле 37 жашында тиги Байтик баатыр өлтүртүп коюп атат. Себеби Байтик тиги Жүсүп чоң атабызга бул Санжырада Кушчу Жүсүп деп айтылат. Ошо айтыптыр, могу саяктардан бир нече жерди сурап бер, арендага сурап бер дейт экен да. Анан болбой калганбы, бир эме, анан кийин келип Байтикке ошо эшек эмес, ат эмес, анги кулга салам де, кыргыз эмес, сарт эмес, манги кулга салам де деп айтты деп коюптур да. Баягы тамаша чыңгарлаштырып. Анан Байтик ошого дагы кекенип калып, балким ошондон улам өлтүрдүбү же бул орустар менен каталышып, анан орустар капитан деген чын берген да Байтикке. Ошол как раз бул 1867 жылы болуп атат да, ошо өлтүртүп. Темирбек, сөзүңөр разы. Бул жерде токтоп кетели. Жанагы Кушчу Жүсүп деп атпайсыңбы? Анда чоң атаң болду. Чоң атам да. Анда Кушчу Жүсүп болсо, ал жана Чычкак Рысбек менен деги Сусамырда жайыт сурап баргандагы ошол Ошол да, ошол. Анда Байтик жөнөткөндө жер сурат. Байтик сурат. Аны Кушчу Жүсүп айткан эмес, аны Чычкак Рысбек деп өзүнүн арасында бузуп айтып койгон жанагы сөздү. Айтып, анан Кушчу Жүсүпбек да ошонун арасында болчу да анда.
туурабы? Ошол тигил эми баягы Кокондун наместниги болгондон кийин сенин сөзүң өтөп жер сурап бер деп айтканда. Чыкарбысбек айткан, баягы ким бербедиби жерди? Саяк бербеди Суусамырда. Жер табылат, Байтикке берем деп берди. Бирок Чычкак Ырысбек өзүнө бир солто эле. Жанагы Кушчу Жусупка айтып атпайбы? Силер унчукпай эле боло, мен жоогун мен жооп берем деп. Ошол жан жооп берген, ошондон эме турган, өч алган турбайбы анда? Ошол бир жагы ошол өч алгышы, экинчи жагы жанагы Россия менен Коконго каршы орустарга кошулабыз деп баягы ыктыярдуу түрдө кошулабыз деген нерсе дагы ошол чыгып атат да, ошонун немеси дагы. Анан бул ушундай болуп атат. Анан Токтогазы чоң атабыз дагы 3 жашында жетим калып, анан энеси жаш эле келин да. Бир эжеси болгон, анан кийин чоң атабыз болуп атат да. Токтогаз 3 жашында калып атат. Анан баягы кыргыздын салты боюнча эр адам өлгөндө аялын кетиришчи эмес да. Кетирбей эле кайнысына же кайнагасына алып берип койгон. Анан ошол Урбүү энебизди 60 жаштагы Турсун деген кайнагасына нике кыйып коюшкан да. Анан ошо менен энебиз, чоң энебиз Турсун чоң атабызга жар болуп кетип атат. Жетим бала менен кыз чоң энесинин колунда калып атат да. Анан чоң энеси Бек баланын колунда калып атат. Анан бочонун зайыбы Бек бала да. Анан Бек бала энебиз айылга баягы келип калган молдолор болсо ошолорго кирин жууп берип, тамагын жасап берип, ошо жетимчеме бир сабак берип койсоңуз деп анан ошо тамга тааныткан экен да. Анан ошондо талаш жергесинде элдер айтат, Токтогазы окубай молдо болду, үйрөнбөй уста болду деп. Анан бул өзү жыгаччылык менен устачылык жайы болгон. Бүгүнкү күндө ошол чоң атабыздын жасаган боз үйлөрү, шкафтары, ар кандай жасаган буюмдары ошо бүгүнкү күнгө чейин элдин колунда, өзүбүздүн колубузда дагы бар да. Анан Токтогазынын мечити деген мечит бар талас жергесинде. Анан бул киши 12-жылы падыша өкмөтүнө Ташкенттеги жарым губернатор да эми жарым падыша деп койгон. Ошого улам кат жазып отуруп, жер бөлдүрүп, анан дыйканчылык эмесин түзгөн да. Өзүнүн туугандарын, ошол жаман кыздын балдарын 40 түтүндү чогултуп, анан дыйканчылык кылат. Бирок бул ошол убактагы байларга, бийлерге жаккан эмес да. Анан жакпагандыктан эгин бышып атканда тарып айдашкан экен, жылкысын жайып ирет да. Анан ошондон чатак чыгат. Анан бул падыша өкмөтүнө каршы эметти деп тиги бай менен манаптар 7-8 биригип мөөрүн коюп туруп губернаторга ушундай булар бөлүнүп алып, бизге тынчтык бербей атат деп актыяшышат да. Анан Кобушев деген пристав аскер менен келип анан кийин баягы чатак болот да, атышуу болот. Анан ошондо 22 адамды 14-жылы анан кийин октябрь айында алып барып Жамбылдын түрмөсүнө камайт да. Анан 15 жылга кесилет. 15-жылы Түркистанский военный соттоп коет, аскердик соттоп. Анан мырза келди, Байсары, Токтогазы үчөөнүн 15 жылга кесет да. Анан 3 жыл, 5 жыл деп отуруп, анан кийин бир тобун уже 1 жылдан ашык түрмөдө отурушат. Анан приговорду күтүп, сотту күтүп, түрмөдө, Жамбыл түрмөсүндө отурат. Анан ошондо 17-син чыгарат, калгандарын эметет да. Анан бирок Сибирге айдалат. Сибирден анан жолдо кетип атканда бирөөсү өлөт. Анан бирөөсү качканда анан Байсары деген чоң атабызды атып коюшат да жолдон. Анан Токтогаз чоң атабыз качып келет. 16-жылы качып келип, анан бул 1864-жылы туулган, анан 33-жылы өлдү да. Анан качып келип, баягы күзүндө качып келген экен, аскер келатат дегенде чоң энебиз элечегин кийгизип, баягы аял кылып чака менен сууга жибериптир бир жолу калып калганда. Экинчи жолу келгенде капысынан келип калып, анан баягы эгин жыйнап атканда экен, таруу менен кошо капка салып туруп анан жыйып коюптур да. Анан таппай, анан баягы каптарды кылычтап кеткенде, ошондо омурткасына кылыч сайылып бир топкан, бирок үн чыгарган эмес экен. Ошондой окуялар бар да.
Кийин Октябрь революциясы орногондон кийин 19-жылы Компартиянын катарына өтүп, Жамбылда Союз кошчунун съезди болгондо ошол жерде чыгып сүйлөптүр. Анан баягы коммунист катары Компартиянын катарына өтүп, анан медресе деп мектептеми ошо балдарды окутуп, анан 33-жыл болгондо дүйнөдөн кайткан да. Темирбек, өзүң билесиң, жана биз айтпадык Кубат бий деп. Жана Кубат бий дегенде, жана Кубат бий анча хан болгон, Үстүрпан какшалды карап турган деп атпайбы. Андан кийин жанагы Чоко Токтоо Күчүктүн залалынан балдары Абайылда бериктер кайра 1680-1650 жылдары таласка кирди деп атат да. Ушул жөнүндө бир толугураак айтсаң, кайсы Кубат бий жөнүндө сөз болуп атат? Өзү негизи бардыгы эле Санжырада анча-мынча чаташтар бар да. Анан чаташтын бардыгы бул мыйзам ченемдүү эле нерсе болуш керек. Себеби ар бир санжырачы баягы өзүнүн деңгээлинде, өзүнүн ошо билим деңгээл, илим деңгээлинде, кайсыл булактарга таянганын деңгээлинде анан баягы айтып келген да. Анан ошо жылдары да кээ бир убактарда баягы кошпой калат. Дал келбеши болот. Мисалы үчүн Кубат дегенден 2 Кубат болгон. Экөө тең бий болгон. Экөө тең кушчудан чыккан. Калча дегендер дагы экөө болгон да. Калча бүргөнүн баласы Калча. Кубаттын атасы да Калча. Кубат туура ошону сурайын деп атам. Бизде Кубат бий дейбиз, ал Калча баласы да. Калчанын уулу да. Калчанын. Анан бул жагы бар. Анан экинчи жанагы Абайдылда берик деп атпайсызбы? Бул Какшаал жеринде жашаган кушчулардан булар ошол Кубаттын балдары. Бирок булар берки Кубат бийге караганда мурдараак жашаган. Ошондой болсо. Себеби жылдары ортосунда 50-60 жыл айырма бар да. Да, ошондой. Анан мен ушундай нерсе биздин муногу тарыхый чыгармаларыбызда, манасыбызда деле кездешет да. Себеби Кыз Сайкал. Кыз Сайкал дагы кушчунун кызы. Кыз Сайкал. Кушчунун кызы да. Анан Кыз Сайкал энебизди эжебиз, мени эжем деп айтышым керек. Кушчунун кызы болгондон кийин. Анан муну путайт этип жүрүшөт да. Бул Манасты баягы аттан одара сайган, анан Манас үйлөнөм десе, мен сага чыкпайм, мен кийин сен өлгөндөн анан кийин кара жабынып бетимди тытып кошок кошоюн деп айткан деп айтып жүрүшөт да. Эми мунун историясын айтып берейин алгач. Кубатка келерден мурда эжебиздин кыздын 40 жаш улуу дейт. Шуну айтып берейин. Бул 634-жылы биздин доордун Орозду, бул Манастын чоң атасы. Орозду атабыз дүйнөдөн кайтат. Орозду дүйнөдөн кайтканда Ороздунун 10 баласы болот. 5 аялдан. Анан 10 бала атасынын хандыгы жөнүндө деле жок. Булардын бардыгы ошол учурда 16дагы Кыз Сайкал деген сулуу кыз болот экен да. Кылымбек деген Баатыр деген, Кылымбек Баатыр дегендин кызы экен. Анан баягы атасы уулу жок кыз болгондон кийин уулдай кылып өстүрүп, кылыч чаап, найза сайдырып, жаа тарттырып, баягы жетимиш өнөргө маш кылып тарбиялайт экен да. Анан ушунчалык сулуу, акылдуу, анан жанагындай өнөрлөрү бар. Анан баягы бир туугандар мен алам деп ичара баягы талашып калышат экен да. Анан Кыз Сайкал айтат экен, эгерде Сайкал эжебиз кимиң мени аттан ыргыта сайсаң, түшүрө сайсаң, ошонуңа тиейин дейт. Же болбосо кылычтан, колумдан кылычымды чаба ыргытсаң, ошонуңа тиейин дейт да. Кана давай дейт. Тигилер коркот. Баягы эметкенде. Бирок алгылары келет да. Анан ошол мезгилде Орозду атабыздын ашы өтпөй калат экен 2 жылга чейин. Анан убактылуу баягы бийликте ошол мезгилде 700 000 кыргыз болгон экен да. Анан баягы 7 хандык кыргыз, 700 000 кыргыз болгон экен. Анан Орозду ошо 7 хандыктын үстүнөн каган болгон да. Бул эми биринчи түрк каганатынын экинчи бөлүмү жанагы чыгыш түрк, батыш түрк деп атпайбызбы? Мына ошол батыш түрк каганатынын каганы болгон да. Мындайча айтканда. Анан Орозду атабыз өлгөндөн кийин каганат баягы 20 жылга чейин элку-солку болуп эме болот. Бийликти убактылуу Кошойго өткөзүп беришет да, кан шайлаганга чейин деп. Кошой атага өткөзүп берет, катагандын кан Кошой деп атпайбызбы Манаста.
Анан ошондо баягы ороздунун ашын кандай кылабыз, эмне кылабыз, аксакалдар чогулуп кеңешкенде Бакай ата жаш жигит экен. Анан акылман Бакай деп ошондой эле акылман экен да. Анан Бакай ата айтыптыр, андай болсо мындай кылбайлыбы, бир кыйык атуу дегенди киргизбейлиби дейт экен да. Бул эмне десе, бул жамбынын татаалдашкан түрү экен да. Анан 168 кес устун даярдайт экен, шест. 168 бир кес дегенди мен словардан карасам 1 метр 5 сантиметр деп жүрөм. Бирок анда 168 180 метр болуп кетип атат да. Бирок аны тургузуш деле оңой эмес да. Анан менимче кес деген бул 1 метр эмес, бул мына чыканактын эмеси болуш керек деп ойлойм да. Ошондой болот. Анан баягы ошондо да узун болот. Жамбыны илгенде кыйык деп атпайбызбы? Анан муну кыйык дегени Бакай айтат экен, эгерде Кылымбек баатыр баш көрдү деп намыс кылбаса, баш байгеге сайкалды саялы дейт да. Кыз сайкалды саялы дейт. Байгесине 100 төө, 100 жылкы, 100 ат да, 100 уй, 100 топоз, 1000 кой. Анан 100 жамбы. Жамбы деген той туяк, тайдын туягына куюлган алтын, күмүш. 100 жамбы дейт да. Анан эгерде ороздунун 10 баласынын бири атып алса, кыз сайкалды алат, байгени алат. Анан кыргыздын хандыгын түшүрүп алат дейт да, хандыкты алат дейт. Эгер булар ата албаса, кыргыздын башка хандары атат дейт. Алардын бири атып алса, кыз сайкалга тийишпейт, эмеси тийишеси жок. Байгени алат, хандыкты алат дейт. Анан башка элден келген хандар атып алса, только хандар катышат. Атуугачы. Хандар атып алса, анда кыз сайкалга тиешеси жок, кыргыздын хандыгына тиешеси жок, тек гана ортодогу байгени алат дейт да. Көрдүңүзбү? Түшүндүм. Туура экен. Аштын 6-чы, 7-чи күн дегенде 7-чи, 8-чи күнү кыйык атуу башталат. Ага чейин башка оюндар. Эми биз муну олимпиада десек болот да, ошо кыргыздын көчмөндөр оюндары да. Анан баягы кыйыкты ороздунун 10 баласы ата албайт. Кыргыздын хандары ата албайт. Башка хандардын баары атып көрөт, ата албайт. 2 күн атышы болот да. Анан акырында кыз сайкал мен атсам болобу дейт. Өзү. Анан болот дейт. Анан Кылымбектин карт күрөң деген атына баягы минип ортого чыкканда ороздунун 2 баласы чыгып атын арайдап, бер айдап аттырбаганга аракет кылышат экен да. Анан ошондо аттын капталына жатып алып атат экен да, атып түшүрөт экен. Анан айтат экен да баягы кыз эми мени сайдыңар эле. Эми кыздын ордуна кимдени бересиңер дейт экен да аксакалдарга. Тартынмаган кыз экен, анан аксакалдар кеңешип ороздунун 10 баласын бердик деп коет экен. Анан ошондо жаңжал башталат. Анан ошондо мына могу китепте 100 000 кыргыз Кытайдын орто түзөңдүк Кытайга багынды деп атат да. Анан ошондо көрсө мен эмне үчүн жөн эле келип кошулду деп атат. Анан аларды бөлүштүрүп атат. Анан көрсө жана кыргызда көсөнүн акылы түштөн кийин дейт, Жакып менен Шыгай көсөө адамдар болгон экен, ал убакта жашыраак жигиттер го. Ороздунун балдарынын 10 баласынын колунда 100 000 эл болгон экен да. Анан баягы алоокелер келип мына кезмет табылды деп айтат да, мына көрдүңбү атаңардын хандыгын бербеш үчүн туугандарыңар эмне кылып атат, силерди мазактап атат. Биз жака өткүлө, аскер жыйнап келип туруп хандыкты алып беребиз дейт да. Анан ошондо 100 000 кол менен ороздунун балдары жана өтүп кетет экен да. Жанагы бирин Алтайга, бирин Кангайга, бирин Эренге, бирин Теренге түшүрүп аткан ошондон. Анан эми кыз сайкалга келели. Манас атабыз андан кийин баягы Алтайда 36 жылдан кийин Алтайда туулду деп атат да, Санжырада. Мына Моуреки Санжырада ороздунун санжырасы дегенде Төлөк Төрөкан санжырасында айтып атат. Анан орозду өлгөндөн кийин 36 жылдан кийин Алтайда Манас туулду деп атат да. Анан Манас атабыз баягы 12-ге чыкканда хан көтөрүлүп атат Алтайда. Анан 16-га чыккандан кийин келип атат да. Бул жака анан Какшаалга келип, Какшаал аркылуу келет Алтайдан. Анан Какшаалга келгенде азыр Күчар деген жер бар, ошол жерде Көчөр деген атабыз отурган экен. Анан жанагы аш тарагандан кийин
кыргыз бытырандуу болуп хан шайланбай калат экен. Ошондон дагы бир 20 жылга чейин эптеп кыргыздар карманышат экен да. Анан Тандын аскерлери келип кыргызды басат да. Анан ошондо 100 000 адам менен Кошой ат башында турду дейт. 100 000 адам менен Көкөтөй Шашта турду дейт. 100 000 адамы менен Элеман Кыпчактардын ханы, Эртөштүктүн атасы, бул тиги Мургап эме жакта турду деп атат да. Анан 20 000 адам менен Кылымбек ошол эмеге кетти дейт. Турпанга кетти дейт. Анан Көчөр 20 000 адам менен ошол тиги Турпан жакта, азыр Кучар деп коет, Ак Суу ооданында Кытайда. Ошол Көчөр атабыздын атынан аталганда, анан Манас атанын келерин угуп, Көчөр аксакал анан баягы буудай сапырып, күзүндө буудай сапырып отурат экен. Анан Манас ата келип, 16 жаш бала келип, анан баягы салам айтып, ой аксакал, бу калпагыңыз башыңызда каарып калган киши буудай сапырып турасыз, жардамчыңыз каякта десе, анан кийин Манас экенин билет экен да. Анан баягы сени күтүп аткам деп, анан жанагы Баба дыйканга жолугуп, анан баягы Ак Кулага алмашып болуп атпайбы, Ак Куланы. Көрсө ошо Баба дыйкан ошол Көчөр атабыз экен да. Бул ошол эгин айдап, ошол жерде дыйканчылык кылып, анан Манастын келерин билип, анан баягы аштык даярдап турган экен да. Бир күнү элдин арасында турса эле, бир чүмбөттөнгөн эле бирөө келип эле айдойт деп келип эле, анан баягы түпөктү найза менен Манас атанын аттын үстүнөн ыргыта сайып кетет экен да. Анан тура калып атын минип чабайын десе, анан баягы Көчөр аксакал аттын тискинден кармап, ой токто сабыр кыл. Бул сайкал эжең чүмбөттөнүп алган. Бул Манас келип эмне үчүн саламга келбей жатат деп сайкал эжең турбайбы деп анан кийин эметкен да. Анан Манас ата барып сайкал эже менен учурашып эме кылганы ошондон. Эгер ошондо Орозду өлгөндө 16 жашта болсо, анан Манас төрөлгөндө 36-да, 36 жыл өткөндөн кийин 52 жашта болуп калып атса, анан Манас ата 16-га чыкканда келип атат, 72 жашта болуп атпайбы? Анан 72 жаштагы кантип үйлөнөт? Ошо да. Мына ушул нерсе бар да, баягы чаташтырбаш керек. Анан бизде баягы Манасчылар деле баягы Санжараны жакшы билгени бар, билбегени бар дегендей, анан кыз сайкалды жанагындай эме кылып атканы ушундан да. Эми Кубат атага келели. Кубат бий өткөн передачада да айттым эле, бул Таластын Калба деген жеринде Жангушчу уругунан Калча бий дегендин уулу Кубат бий. Бул Анжан, Фергана, Маргалаң, Кокон, андан ары тиги Баткен, Лейлек, ошол жактардын баарын биягы Кашкарга чейин барып хан болуп турган. Кашкарга барган себеби бул Кокон хандары менен, кичине Кокон хандыгы нар жагындагы Бухара эмирчилиги менен тажиктер менен, анан негизинен тажиктер менен, анан сарттар менен салгылашып эметип турганда, бирок бир жагын алсак, Кокон хандыгында деле бийлик жүргүзгөндөр кыргыздар эле болгон негизи. Бирок баягы хандык Кокон болгондон кийин баягы бийликти Кокондун хандарын шайлаган сарулар болгон негизинен. Аксылык сарулар ошол хандарды шайлап, жанагы Алымбектин башын кестиргенде эле өзүбүздүн эле кыргыздар эле болгон негизиндечи. Жана Чотон дегенге кестирип атпайбы башын, намаз окуганда деп атат, бирок ал негизи баягы эт тартыларда колго суу куюп атканда, жез чылапчынды алып келип менен колуна суу куюп атканда башын кескенде башы чылапчынга түшүп калган, негизи Санжарада ошондой айтылат да. Анан берки эмеде бул намаз окуп аткандан башын кыя чапкан дейт, бирок Кокон хандыгы бул исламга аябай берилген адамдар болгон, намаз окуганда эч убакта андай кылбайт эле деп ойлойм да. Ойда туура. Анан Кубат ошол өзү аябай тың чыккан, мындай элди, жерди жунгарларга каршы күрөшкөн, Коконго каршы күрөшкөн. Анан ошондо бул баягы Ситияктан Син империясынын Кытайлардын жолун тосуп ошол Кашкар жака барган да.
Анан бул өзүнүн эли менен Кашкар жерге барганда Кашкардын батыш жагында Опол деген жер бар. Анан бул жерде кыргыздардын мүрзөлөрү, ал жерде Махмуд Кашкаринин эмеси бар, күмбөзү деп айтышат да. Бирок Төлөк Аксакал менен жолукканда Төлөк Аксакал ошол күмбөздүн айланасын касканда бир териден койдун терисине жазылган жазуу бар экен. Ошону мени чакырып окутушту бийликтегилер дейт да. Бирок ал жерде Махмуд Кашкарындыкы эмес, бул бир кыргыздын төбөлүнүн күмбөзү экен. Бирок кийин ал терини жоготушту иши кылып деп айтат да. Бирок жакшы салынган күмбөз, муну Махмуд Кашкаринин күмбөзү деп айтышат. Анан ошол жерде барып туруп калышат да, анан Кашкардын бийлигинен жер сурашат да. Анан баягы 100 атты тартуу кылып алып барып, анан кийин жер сураганда ошо тоо этектеринде Ополдо жашай бергиле деп анан документ жазып берет экен да, чийип. Анан 5-6 ай жашап атат, караса баягы Кашкардын төбөлдөрүндө өздөрү берген 100 аттан башка мындай аттары деле жок экен, эшек качыр минет экен. Анан вай буларды минтип эле алып койбойлу деп анан 500 атчан жигит менен барып эле анан бийликти алып коет экен да, Кашкардын бийлигин. Анан 4 жыл ошол жерде Кубат хан деп аталып, анан Кубат хан деп аталып, анан хан болуп турат. Ошол 4 жылдын аралыгында баягы Кашкардагы уйгур төбөлдөр Бейжиңге, Пекинге дань жөнөтүп турчу экен да. Мындай оброк дейбизби, салык төлөп турчу экен. Анан ошол 4 жыл барбай калат да салык. Анан салык эмнеге келбей калды, анан баягы киши жиберет да. Киши жиберип баягыларга келсе үйлөрүндө жатат дейт төбөлдөр. Эмне болду? Эмне жөнөтпөйсүңөр силер? Ай бизден бийликти бир кыргыз тартып алган Кубат деген. Ошол азыр бийликти ошол жүргүзөт, ошондон сурап алгыла дейт да. Анан баягы элчилери кайра барып, императорго айтып, анан император 100 000 аскер жиберет экен да. Анан аскерден мурда баягы провиант, тамак аш андай мындай эмелери келет да. Анан кыргыздын дагы тыңчылары жолдон баягы арабаларды көрүп, жүктөлгөн арабаларды көрүп, бул эмне кербенби же эмне деп анан соодагерби деп эметсе, бул ошо провиант алып келаткандар экен. Анан эмнеге келаткандарын угуп, анан Кубат ханга, Кубат бийге келип айтканда, Кубат бий элин көчүрүп ийип туруп кайра Ала тоону көздөй. Анан өзү 500 жигити менен жол тосуп калат да. Бирок баягылар келип караса, такт эмеде ордодо эч ким жок, бош. Анан айтты, силер жөн эле алдаган турбайсыңарбы деп анан баягы уйгурларды кайрадан эме кылып, алардан 4 жыл 5 жылдын эмесинин баарын салыгын жыйнап алып, анан аскер кайра кайтып кетет экен да. Анан бул жерде дагы бир эме бар, варианты. Бул жанагы жуңгарлардын Севен Радан деген коңтайчысы, коңтайчы дейбизби, коңтайчы Севен Радан Кытайдын императору адам жиберет да. Кытайдын императору адам жибергенде өзүнүн баягы элчисин жиберет. Элчи келип туруп баягы бир жагынан кыргыздар менен согушуп аткан мезгил болот. Анан тиягынан Кытай менен эме болбойн деп анан Кытайга ыктай баштайт да. Кытайга ыктай баштаганда орустун элчилери дагы бу эмеге Севен Раданга орустар дагы элчи жиберет да. Анан бул бизге оруска эме болбойсуңар, букара болбойсуңарбы деп жиберет. Анан бул согушта жанагы 1758-жылы биротоло жуңгар мамлекетин талкаланып атпайбы? Мында бир четинен Синдин империясы, Кытайдын империя аскерлери келип талкалаган бир жагынан биздин жанагы аталарыбыз Эр Солтоной, Бердике баатыр, Итим баатыр, Талкан баатыр, Тынай баатыр, Ныша баатыр, Кошой баатыр, Атаке баатыр, Мамбеткул бий, Жаман Сарт баатыр, Жайыл баатыр, анан Кубат бий ушулар биригип алып туруп анан кийин калмактар талкалаган да. Анан ошо менен булардын эмеси баягы бийлиги түгөнгөн. Анан калмактардын 70%-ин баягы Россияга, Волга жээгине көчүрүп алып кетишкен. 20% мына Казакстан, Түркменистан, Өзбекстан ушулардын арасында жашайт. Ал эми 10% кыргыздын арасында да. 10% мына Ысык көлдүн
айланасында түштүктө анан кийин эмеде болуп калган. Анан жанагы кубат, эки кубат дегенди азыр мен бир кошуп толуктап коеюн. Туура айттың, Темирбек. Бир чети жанагы биз биринчи геноцид фашисттер, немистер кылды деп атпайбызбы? Ошо жана өзүң айткандай туура 1758-жылы Кытай киргенде калмак талкалап. Бул жерде миллиондоп кырган экен. Ойлойт долон ашуусу ушунчалык киши көп өлгөндүктөн ошо жердеги кыргыздар ошо көбүн атып чыдабай 1 жылдан сөөктүн сасыгынан качып чыккан экен. Көрсө биринчи геноцидти Кытай жасаган экен да, калмактарга Кытай кырган экен да. Ошону айтып коеюн дедим. Калган туура. Ушул нерсе бар анан тарыхта. Анан жана эки кубат. Анан жана Абайдылда Берике деп да жүрөт. Абайдылда Берик. Биз Берик дейбиз, кытайлык кыргыздар Бирке деп коюшат да. Анан бул ошо Какшагал жергесинде туулган кушчунун ичинде туулган кубат. Бул дагы бий болгон, бул дагы ошол Кашкарга чейин бир топ жерлерди бийлеген бий болгон. Чындыгындачы. Мына бул кишинин урпактары бүгүнкү күндө ошол Каражүл деген ооданда 12 000 түтүн кушчулар бар. Каражүлдө бар, Ак Чийде бар, Кулан Саракта бар, Сапарбайда бар, Ак суунун оданында дагы жана Кучарда бар, бир топ жерлерде бар да. Анан Улуу Чатта бар, берки эмеде Ополдун айланасында ушул жана кыргыздардын эмесинде бар. Анан бул экөөнүн ортосу, эки кубаттын ортосу, экөө тең бий болгон, экөө тең баягы властный адам болгон, экөө тең кушчудан чыгып атат, бири Какшагалдагы кушчудан чыгып атат, бири Таластагы Калбада туулуп атат да. Анан бизде Кытай жергесинде кагаздылар бар да. Бул кагаздылар кубат бий кагазды деп келишет да. Биздеги баягы жаңгушчу деп айтпадымбы? Ооба, жаңгушчу. Жаңгушчулар кубат бий биздики дейт. Шараноот деген урук бар, шаранооттор кубат бий биздин атабыз дейт. Анан Чаликелер дагы биздин атабыз. Чалике дагы ошол жаңгушчу ошентип атат. Анан бул эмеден алганда Чаликелерден чыккан бир Оторбаев деген бир байка бар, Төрөкул Оторбаев деген. Бул киши дагы ошо жазып жүрөт. Анан бул киши тиги Чаликелерди биздин доордон мурунку жакка чейин алып кетет да. Кытайдын источниктерине таянып. Бирок канчалык деңгээлде чындыгы бар, мен аны айта албайм. Бирок ушул эки кубат болгон, жана эки сайкал дегенде эле эки кубат болгон. Жана калчада эки калча болуп атпайбы? Бул кубаттын атасы калча бий болуп атат, Бүргөнүн баласы калча болуп атат да. Калча болуп. Анан бул дагы алда бий болгон да. Ушундай чаташ эмелер бар. Темирбек, бул Бүргөдөн мурун Кангелди болсо керек бий. Эми Кангелди бий ошондон качан алган бий? Мындай да, Кангелди бий менен Бүргөнүн бийлиги мындай. Кангелди бий Бүргөнүн аталаш бир тууганы болуп атат, агасы болуп атат да. Агасы болуп атат. Анан бул Бүргөнүн мыкты чыгып келатканын билип, Кангелди атайын эле бир малын уурдады деп, бир күлүгүмдү уурдады. Ушул желме болсо эле уурдады деп, анан аябай сап атат да. Чычырканака бөлөтүп туруп, анан кийин сап атат. Анан сап аткандан кийин бул сындырам деп ойлойт да. Бирок Бүргө 1 грамм кыңк этип койбойт да. Баягы бөлөп эметип атса дагы бир эметпейт. Анан кийин Кангелдиге дагы эч кандай акарат дагы айтпайт, эме кылбайт да. Анан себеби бул Итин бийдин көзү өткөндөн кийин болгон окуя болуп атат да. 8 жаштан калган турбайбы? Атасында 8 жашында калып атат. Анан бир 11-12ге чыкканда бул уже Бүргөнүн көзүндө огу бар. Жана Таласка кетип атканда Бүргө атабыздын эстелиги бар, 2 жолборсу менен. Анан мунун колдоочулары бар, эмеси бар деп Кара Бүргө деген ошончо айтып келген, жана Каранын ханы Кан Бүргө деп. Анан бул Бүргөнүн жанагы бул эменин жылкысын уурдап кетет да, Кангелдинин. Жылкысын уурдап кетишет, уурдап кеткенде анан мун Бүргө
эле кылды болуш керек деп ойлойт да. Бирок Бүргө атабыз ошондо бул бирөө менен кыз менен мындай сүйлөшүп жүргөн экен, бир жолдошу менен баягы чөңөр жакта, ошол чөңөрдүн ашуусу жакта жүргөндө анан келе атса эле баягы жылкы келе атат дейт. Анан баягы жылкыны айдап бараткан бир 14-15 киши бар экен да. Анан баягылардын баарын колго түшүрүп, баягы жигиттердин баарын талкалап, согуп, алардын аттарын да кошуп анан кийин айдап келген да. Анан ошондон кийин анан баягы күнөөсүн мойнуна алып, мен бекер эле ойлоп жүрүптүрмүн деп баягы Бүргөнү анан бийликти ошо Бүргөгө өткөзүп бердим дейт. Ошондо Бүргө 16 жашта болгон. Ошондой деп айтылат да. Туура айт. Анан бул эми Бүргө баатырдын баатырлыгы, окуялары эл ичинде көп айтылып жүрөт. Бул Бүргө боюнча, Бүргө баатыр боюнча дагы бир 2-3 китеп жазылды. Анын бири Качыбек Качыбеков жазды. Дагы бир Бүргө баатыр деп ыр түрүндө жазылган, поэма түрүндө жазылган китептер бар. Анан бирок айрым окуялары баягы чаташып кеткен жерлери бар, адамдардын аттарынан чаташкандар бар. Эми тирүү адам болгондон кийин кээ бир убакта кээ бир адамдар кандай угуп аласың, ошондой айтылып калат экен. Анан ушул жерден мисалы үчүн менде деле чаташкан аттардан, эмелерден бул ар ким адамда болот экен. Ушундай окуялар бар. Ал эми Бүргөнүн балдары боюнча дагы Калча сатылган деген баласы менен Калча экөөнүн куш салып жүргөн жеринен казактын хандары Кенесары, Норусбайлар колго түшүрүп кетишет да. Колго түшүрүп кетет. Анан булар бул Сарбагычтын дагы бир топ кишилерин эгин эгип жүргөн жеринен колуна түшүрүп кеткен экен да. Анан колго түшүргөндө эмне? Бул эми каракчылык да. Баягы эме салып, салык салып, анан салык тап келсең кой берем, болбосо кой бербейм деп эметет да. Анан бул жерде Калча менен сатылганды колго түшүрүп алганда бул эме деп айтат экен да. Бул Тынаалы дегендин Көктөбүл деген тайганы болгон. Солто Тынаалы дегендин. Чүткүнөн баасы турбайбы? Көктөбүл деген тайганы болгон. Анан бул тайган ошол Тыныбек болуш керек. Тынаалыбы, Тыныбек? Тынаалыдын тайганы. Анан бул Көктөбүл да кызык да. Бир кышта бир 30-35 кашкыр алчу экен. Түлкүдөн эсеп жок дейт да. Анан 4 жол айып алган экен, 4 айып алган экен да. Ушундай шамдагай тайган болгон экен. Анан мен бул окуяны өткөндө жана Алмаз деген жигитке айтып бердим эле, Салбурун федерациясынын. Салбурун деп фильм тартып ошого киргизишти да. Бул ит төрөсү Кумайык дегендей эле бул Будайык деген куштун баласы болот экен. Эгерде баягы жумурткадан чыкканда күчүктөй болуп, анан 3 күнгө чейин эгер адам баласы таап алса бул ит болуп калат экен дейт. Анан эгерде адам көрбөсө анда куш болуп калат экен деп эл оозунда баягы легендаларда айтылат. Анан ушунда Тынаалы бир жигиттери менен кетип атып, анан бир ашуудун белинен кыңгылдаган үндү угуп, анан баягы чыгып барса уяда жумуртканын эмесинде ачылган күчүк жатыптыр да. Анан баягыны тебетейине салып келип, анан тебетейинде анан мунун Тынаалынын карындашы оозу менен сүт берип, анан эптеп ошентип анан асырап алган күчүк болот экен да. 6 ай кезинде өзүнчө кичинекей бир 4 канат үй тигип берип койгон экен. Анан айт күнүбү бир баары айттап кетишиптир да. Анан баягы кырчоону мындай эшикке кырчоо менен жаап койгон да. Ит эмеде, анан баягы кашкыр келиптир да. Бөрү келгенде баягы түндүктөн атып түшүп, анан 6 кашкырдын толорсугун үзүп коюптур дейт да. Анан баягы келсе эле кашкырлар отурат дейт, чокчоюп. Анан баягы кара тумшукка чаап, анан кашкырларды алган, баягы тайган чуркап жүрөт дейт да. 6 кашкырды алып, ошондон башталат Көктөбүлдүн аңызы. Анан Көктөбүлдүн атагын угуп, Кенесары, Норусбай бул казактын хандары болгон да. Анан жанагы Бүргө атабыздын балдары ошол сатылган менен Калча аталарыбызды колго түшүрүп алгандан кийин айтат экен.
баягы сатылганды калтырып, анан калчаны жиберет да. Эме кылып туруп, ошол тайганды алып келесиң, болбосо канча жылкы деген көп менде деп коет экен да. Тайган көкдөбүлдү алып келесиң дейт экен. Анан ошол жерде эменин Кенесарынын жигиттеринин бирөө бери чакырып алып айтат экен да. Келгенде, ит тап келгенде өзүңүз келбеңиз дейт экен да. Мен кыргыздын жээнимин дейт экен. Мен эптеп иниңизди бошотуп берем. Кыялы жаман булардын. Кенесарын урушпай, ачуусу кармаса бербей коет, өлтүрүп коюшу да мүмкүн. Келбей эле кат жиберип коюңуз дейт экен. Анан мен эптеп бошотуп берем дейт экен. Анан баягы келип булар келип анан жаңгараштарга менен келет да. Келип анан айтканда Тынаалы эми кандай болот, анан Тынаалыга мынча үйүр жылкы берели, тайганыңды бер десе, Тынаалы айттырды эми адамдан ит жогору болуп кетиптир. Берсе берейин дейт да, малыңардын кереги жок. Дейт экен, берейин дейт экен. Анан итинин кулагына шуурайт экен да, бирдеке деп. Анан колун минтип көрсөтүп, бирдеке деп шуурайт экен да. Анан ошо менен алып барат, алып баргандан кийин баягы кат жазып жиберет экен. Мен ушундай иштин чыгып калып, бир жака кетип калдым. Мынакей инимди бошотуп бериңиз деп баягы жигиттер алып барышат да. Баягы карапайым элге тийген эмес да, баягы барымта калса да колунда барларды алган да. Анан баягы жигит эми хандын сөзү эки болчу маселе. Кап өзү келсе болмок экен. Колумдун кычыбы канбай калбадыбы деп айтыптыр да Кенесары. Анан ошондо Таксыр ханым эми хандын сөзү эки болчу маселе, сиз сөз айттыңыз эле, убада бердиңиз эле деп анан кийин бошотуп берген экен да. Ошондо кимди бошотуп берет экен? Сатылганды. Инисин да, калчанын инисин бошотуп берип атат. Ошондолар Солтонун итин апарып, Солтонун итин менен бошотуп алып атат да. Анан баягы 2 жыл Көктөбүлдүн жыргалын көрүшөт да, баягы өнөрүн көрүп, түлкү алдырып, карышкыр алдырып, казактар аябай. Анан 2 жылдан кийин бир күнү Салбурунда жүрсө эле ит куйругун кыпчып калыптыр дейт. Анан Кенесар айттырды, ойбай, анау сумурайды кармаңдар. Куйругун кыпчып калыптыр ғой, мунун билген бирдекеси бар дейт экен. Анан баягы карматпай ит качып кетет экен. Ошо шыбырап койгон. Анан 2 жылдан кийин качып келет экен, артынан куугун келет да. Куугун келсе айылга келет, издейт, жок Көктөбүл. Анан көрсө баягы айылдын үстүндө бир чийдин арасында, караган чийдин арасында жашынып жаткан экен дейтчи. Анан куугун кеткенден кийин анан кийин келип отурат да. Баягы куугун келгенде эле жок дейт да, бирок билет экен, кайран Көктөбүлдүн келген экенсиң, ичинен ойлойт да. Анан Көктөбүлдүн окуясы ушундай. Анан Көктөбүл уже карып калган кезинде ит баягы 8 эң ашып кетсе 12 жыл жашайт экен да. Баягы күчтүү болуп эметип, анан карып калган кез экен. Тынаалы кайерге барса дагы боз үйгө киргенде ити артында отурчу экен да. Анан аксакал болгондон кийин баягы жамбаш келет да. Анан четинен кичине ооз тийип эле Көктөбүлгө берип койчу экен да. Баягы өзүнүн устуканын. Анан могу Кара Сакал деген айыл бар го, могу Шалтанын бер жагында. Анан ушул жерде бир калтар түлкү чыкты деп, анан Көктөбүлдү эметпесеңиз болбой койду, майда жандыктардын баарын койбой атат деп суранышкандан кийин баягы атына өңөрүп алып Көктөбүлдү алып барыптыр да. Жакшы чуркай албай калган кез экен, карып. Анан баягы калтар түлкүнү кубалап, калтар түлкү ийинге киргенде Көктөбүл артынан башын салганда кыпчылып калыптыр да, кептелип калыптыр. Кайра назад чыга албай калыптыр, түлкү башка тешиктен чыгып келип турган толорсугун тиштеп койгон да. Анан ошо менен Көктөбүл иштен чыгып калган. Кийин Көктөбүлдү эме баягы эметпегенден кийин өлтүрүп, анан кийин карашын берет, 2 жылкы союунан карашын берген. Ушундай окуялар кыргыздын эмесинде болгон, ушулар Санжырада айтылат. Ооба, мына эреки мен да кошумчалап кетейин. Кушчу жөнүндө кеп салып атпайбызбы? Негизи бу айтып коеюн, бу чүйдө дагы Байгелди деген жер бар. Уксаң керек, Байгелди деп коет. Сурасаң Байгелди эмне үчүн Байгелдисе билбейт да. Негизи бул мындай болгон экен, бул Канайдын учурунда болгон. Кушчу Айдабосын деген киши бай киши экен. Ал тарым чыкканбы, же жай тезеп чыкканбы, эртеси эле Канайдын айылына үстүнө жайыткан мал жан менен келип калыптыр да. Анан Канай элин чакырып айтыптыр. Менден уруксат алган жок бул. Малын аласыңарбы, уурдайсыңарбы, эмне кыласыңар, мен унчукпайм, ала бер деген экен. Жылкысын эле жейт дейт,
малын деле алат дейт, эч ким унчукпайт дейт киши. Анан бир бияка бир бай келди. Малын урдасак деле унчукпайт, жылкысын алсак деле унчукпайт деген экен да. Анан аягында баягы айда болсунчу, өзү айда болсун да. Анан канайга келип анан уруксат жер сураган экен. Канайга баягы мал жанын берген, канай ыраазы болуп жашай бер деген экен да. Мына ошондон бай келди деп калды. На самом деле кушчу айда болсун. Ушундай эмелерди айтып атам да. Эми негизи кушчулардын жашаган жерлерин алсак, Ысык көлдө, Тоңдо бар, Түптө бар, Ак сууда бар, кушчулар бар да Ысык көлдө дагы. Кытай жергесинде билесиңер кыдырбадым өзүм. Көп аймактарында Кытайдын көп жеринде жашайт, бирок эң көп баягы чогулган жери бул Артыштын Кара жүл деген кыштагы бар. Ошо Кара жүлдүн Аңыз деген айылы 10.000 кишилик айыл, 10.000 киши турат бир эле айылда. Анан ошол жерде негизги кушчулар ошол эмеде. Анан булар өздөрүн кагаздыбыз, биркебиз деп баягы айтып жүрүшөт да. Анан булардан эң баягы Какшаал жергесиндеги манасчылардын көбү ошол Кара жүлдөгү кушчулардан, чоң багыштардан чыгат деп айтышат өздөрү. Анан Кара жүлдүн акындары, санжырачылары аябай көп болгон экен. Алардын эң алдында бүгүнкү күндө 86 жаштагы Төлөк Төрөкан деген санжырачы аксакал бар. Былтыр Кыргызстанга келип 1 ай жүрүп кетти. Ошол 85 жашка чыкканда келдим деп аябай өзү мындай кубанып калдыбы? Кубанып, анан толкунданып, Таласка барып, Манастын күмбөзүн алып барып, Баткенге чейин барды да, Кыргызстандын жерин баарын кыдырды. Анан ушунчалык өзү ыраазы болуп, ушу жаштыгынан, жаштайынан келем деп үмүт кылган жеримдин баарын көрдүм. Эми арманым жок дейт. Ой аксакал, арман дагы көп, сиз дагы жазып калтырышыңыз керек билген эмелериңизди деп. Анан бул киши 90дон ашык эпосту билет. Ошол 36сын жазып алган экен. Асанбай Матили деген жазуучу, акын жана кушчунун урпагы ошол Кытай жергесинде. Ана Асанбай аксакалдын колунда бирок китеп болуп чыгат деп жатат. Мына бул санжырасы китеп болуп чыкты да. Темирбек, жанагы көлдө кушчу деп атпайсыңбы? Баягы Үч Турпан Какшаалдагы Абайылда Бериктин иниси Чоко Токтогүчүктүн тешик чаптын ачып кеткенде ошонун тукумдарыбы? Ооба, булар эми жана Чоко менен Абайдылдалардын ортосунда конфликт болгон. Бул эми кушчунун балдары эле. Эми баягы бийге баягы хан болуп тургандан кийин ал салык төлөп турушканда, анан ошо чоколор төлөбөй коюшканда салыкты баягы булардын Кубаттан, атасы Кубаттан калган бир 3 метрлик мамы бар. 3 метрлик мамы ташы болгон экен. Анан баягы салык тап келгенде ошонун тегерегине жыя бергенде баягы мамы көмүлүп калчу экен да. Анан бул бир жолу ошол бир карышпы же бир чыканакпы жетпей калыптыр да. Анан жетпей калгандан кийин бул эмне болду, эмне үчүн ас чогулуп калды десе, ушул Чоко менен дагы берки тууганы ушулар бербей койду. Токтогүчүк менен Чоколор бербей койду дейт да. Анан ошолор төлөбөй койду, алып келбей койду дейт. Анан ушул ызырынып калган экен. Кийин Чоко бүркүт салчу экен. Анан анын бүркүтүнө бир баягы туура эмес бир нерселерди кылып койгон. Анан ошондон эме болот. Анан Чоко бул жигиттери менен бир арам иш жасайт да. Ал себеби жуңгарлардын бир аскеринин 400-дөй, 350-400-дөй жылкысы болгон экен. Анан баягыны бул аскердин жылкысы да, мындайча айтканда баягы бир жерде кармаган жылкысын анан уурдайт экен да. Уурдап, анан баягы алып кетип атканда баягы артта калган чоурураак аттардын башын кесип туруп, анан кийин аркасына көчүрүнө аттын башын тыгып койгон экен да. Анан баягы жуңгарларга, калмактарга кат жиберет экен, жылкыңарды Абайдылда биркелер бериктер чапты депчи, кайраштырып атат да. Анан ошол эле мезгилде калмактын атынан Абайдылдаларга кат жазып, мынакей жылкыбызды тийипсиңер, уруша турган жерге чыккыла урушабыз дейт да. Анан ошондон анан кийин Абайдылдалар баягы жылкын тийген эмес да. Анан куру бекер кырылып кетпесин, элди кырып албайлы деп анан кийин
ошол эмеден тешик Өткөн жактан экен. Жанагы, ашып келген деп айтылат. ооба. Темирбек, жанагы аттын башын кесип чурайына салып койгондо чоко калмакта келип сурап атпайбы? О, Абайылдандын кылганы эмнеси деп. Анда айтып атат, кыргыздар силерди так ушинтип башыңарды кесип чурайыңарга салам деп айткан саған калмактар айткан туруп, анда көпкөн экен Абайды. Чабышыбыз керек экен дейт да. Ошондо булар ага талас түгүздөй келет деп атпайбы? Анда ошо Токтогуч менен Чоконун тукуму ошо жана гөлдөгүлөр болсо керек. Ооба. Ошону менен бул байыркы кушчу эли эми бул баягы жашоодо улам жаңыланып, улам жаңы муундар кошулуп, анын ичинде жаңы баатырлар, жаңы баягы адамдар кошулат экен. Бүгүнкү күндү алып карасак, бул биздин Байдылда агабыздын бул эми баатыр болбосо дагы кыргыздын баягы эл акыны дегенде эл берген баягы акын болгон таланттуу адамдар, таланттуу кушчунун ичинде чыккан академиктерибиз бар, бир топ профессорлорубуз бар. Биз сыймыктанган, эл сыймыктанган. Мына ушул кушчунун чакан санжырасы мына ушундай. Рахмат. Тенке ушундай жакшы маяк куруп бердиң. Биз абдан ыраазыбыз. Мен ойлойм, кушчун аз болсо дагы баягы 1 саат, 1,5 саатта кушчу элин айтып бүтүш мүмкүн эмес. Биз кээ бир эле, урматтуу замандаштар, кээ бир эле көйгөйлүү окуяларга токтолдук. Мына азыр Темирбек өзү айтып кетти. Кушчунун баягы уланып жатат. Ылайым эле баатырларыбыз, жакшыларыбыз көбөйө берсин. Саган Темирбек келгениңе чоң рахмат ушинтип айтып бергениңе. Эмесе бүгүн Санжыра программасын аяктайбыз. Эмкиде көрүшкөнчө саламатта болуңуздар.